Buradan zalda kişi kaldıran bitti girişler mi? Бұл адам күнөөнү өзүнөн издейт, акылсыз адам бирөөнү издейт депчи. Анан Асанбеков кимде өзүмдүн күнөөнү таптым. Көрсө, мен да бир пенде экем. Ысык чай ичсем, бир кийим алсам мактанам. Бирөөнүн кемчилигин көрсөм табалайм. Анан жана айтып аткан көйгөйгө бир салымымды кошуп койбойм. Бардыгыбыз эле бирдеме бер десе, мен да бер деп жүрүпмүн. 2 сом алсам 10 сом сурайм. Анан ойлоно тура мен ойлодум, бул Кыргызстанга мен өзүм эмне кылып койдум. Анча-мынча баягы көрөкат менен пендечилик менен далдастап чуркайм. Бирок президентти күнөөлөйбүз, баарын күлөбүз, бир өзүм бир казыкка коюп коёкмун деп, өзүмдүн ким экенимди билип, биринчи күнөөнү өзүмөн таап, ошо 1 миллион мигранттын арасынан коомдук ишке салымды кошуп коюу багытына аттангам. Аттанарым менен жора жолдошторум каршы чыкты. Бир туугандарым каршы чыкты. Көрсө баарыбыз эле айылына чөйрөдөгү окатты ойлойт экенбиз. А жанагы коомчулукка барыш үчүн балада 9 айда төрөлөт экен, бир күндө чечилбейт экен. Анан ошол оор ишке барсаң, бир кызды 2 жигит талашат эле, бычакташат экен. Анча-мынча кызыкчылыгы орнонгон адамдарда жол ачып бере бербейт экен. Мына маанисин түшүнгөндөн кийин өзүмдүн жана күнүмдүк оокат тапкан досторум да басып кетишти. Анан баягы 18 жашымда бир армиядан келип, Афганистандан шинели менен окууга кетип аткан деңгээлиме кайра түштүм. Бирок ойлодум, ушу өзүмдүн күнөөмдү тапкан үчүн өзүм душман болбоюн. Эртеңки күнү бул менин парзым деп аттанган жолуман түшпөйүн деп 2010 жылы Кыргызстанга келгем. Асанбеков ким дегенин айтайын деп. Ал кезде эл кандай кабыл аласын мен деле билген эмесмин. Мен айткан сөздү түшүнгөнү барбы, түшүнгөнү жокпу деп. Бирок мындай бактым чоң экен, жан жөкөрлөрүмдө жок болчу, баягы жетин албай чуркаган элдин демилгеси менен бир аз төбөм көрүнүп калды. Анан бир жерде да өзүнүн ой пикирин айткан башка коомдук агымдар бар экен. Кадыр баркы менден өйдөрөөк экен. Бирок ошол демилгеме жараша элимин адамдын уюткусуна таянып, жаңыдан түптөлүп аткан ишти туура алып кетейин деп, мына бүгүнкү күнү ушу Асанбеков өзүң ким деген суроого жооп бергенге аракет кылып, бирок мамлекеттин түптөлүп кетүү багытына туура аттанганыма өзүм мына ишенип келдим. Эми экинчи суроо пайда болду коомдо. Бул Асанбеков ким деген? Биринчи өзүм ким десем, эми коомдон пайда болду. Асанбеков ким эми? Эмне салым кошуп койдуң деген суроо пайда болду. Ушу мамлекеттин өнүгөрүнө ишенесиңби деген суроо пайда болду. Ушу мамлекет өзгөрөбү деген суроо пайда болду. Мына ошол суроолорго мен так жооп берип, силер менен бир пикир алышып, коомдогу бир туугандарыбызга жеткизүүгө мен бүгүнкү күнү жыйынга чакырдым. Эми Асанбеков ким дегенин өзүм таптым. Бул өзүм кыргызмын. Кыргызстанга кошо турган, салым бере турган милдеттүү адаммын. Кыргызстандын эртеңки келечегине ишеним менен ошого эмгегимди көрсөтүүгө даярмын деген өзүм жооп таптым. Эми Асанбеков ким дейт? Асанбеков адам акыл эсине жараша турмуш курат экен. Ата энеси тарбия берет экен. Акыл эси болсо окат кылып, акыл эси жок болсо атасы калтырган үйдү таштап кетет экен. Асанбеков ошо акыл эсине, тажрыйбасына таасир кылып аткан, ошол жерге салымын кошуп аткан коомдук ишмер. Мен силерге бекер окатта бере албайм. Президент да бага албайт, мен да бага албайм. Бирок туура багытты көрсөтсөм, туура бир жолду көрсөтүп, тажрыйба берсем, бирөөнүн окатын карап кемсинбей, кадыр баркын сактап, эртеңки күнү мамлекетти түптөй турган мамлекет болорубузга ишенген мен бир мугалиммин. Экономика эмне экенин айтып бердим. Экономика бул эл өзү экен. Эмне салым кошуп атканын айттым. Ошол чет өлкөдө өнүккөн мамлекеттердин терс мамлекеттерине барбай туура багытка кете турган сабагын берип аткан мугалим болдум. Анан ошол мугалим мектепке барып иштейт экен. Мектептен адамды санаганды, иш кылганды үйрөтөт экен. Бирок коомдун аң сезими мамлекет түптөйт экен. Ошол коомдун аң сезимин түптөй турган уюм партия экен. Анан аягында түшүндүм, партия бул мектеп экен. Мына ошон үчүн Мекен ынтымагы деген мектеп ачкам. Бул акча чыгарган же кирпич чыгарган завод эмес. Өзүңөр окшогон бир туугандарды бириктирип, жанагы улуттук баалуулукту туура негиздеп кете турган Мекен ынтымагы партиясынын мугалимимин. Ошол мугалим сиздин астыңарга бүгүн отчет бергени келди. Азыр мен айтып аткан суроолорго Боке, Тушмек байке, мына бул жерде бир туугандарым отурат, агаларым отурат. Тартынбай суроо жоопко биз Facebook каналдарында тартылып атат, YouTube'да да көрүлүп атат. Көптөгөн кишилер, азыр миңдеген кишилер көрөт. Ачык айкын ичиңердеги көйгөйлөр, суроолор болсо, маданият кызматкерлери отурат. Бул жерде врач, мына Мурат байкем отурат, өзүнүн родной байкем. Бул жерде коомдук ишмерлер отурат.
эртеңки турмушка үмүттөнгөн карындаштарым, инилерим отурат. Тартынбай сурооңорду берсеңер, бул жерде микрофондор турат. Нурзатовичке келгениңизге рахмат. Мен азыр өзүмдүн ой пикирим менен сиздер менен бөлүшүүгө даярмын. Бияка балдар микрофон берип, жардам берип тургула. Жаштардын баары көбү келмек эле, эме жанагы дүйнөлүк чемпионатта бир согуш болуп, анан интернеттерин көрөлү байке деп жазышты. Суроолор барбы? Суроо болсо микрофон келип айта бергиле. Анда мен өзүм кайрылымды айтып кете берем. Анан суроо жообуңар ышып калса, мен ошого токтоп өзүмдүн данагы түшүнүгүмдү туура жеткизгенге аракет кылам. Биринчи, врач, Мурат байкем жакшы билет, оорунун оорусун далилдеш керек. Далилдебесе, бөйрөгү оораса, башына май сыйлап атып, ал киши өлүп калышы мүмкүн. Анан коомдун да ушундай оорусу бар да. Биз баардыгыбыз эле ойлойбуз, ушу Кыргызстан эмне себептен ушул айдан чыга албай атабыз. Эмне эле тытышып эле бир башаламан болуп атабыз деп, мунун бир оорусу бар да. Көрсө, мына 9 миллиард элдин арасында да өзүнчө талаш тартыш бар экен. Бул өзүнүн талаш тартышын биригип, жана үй бүлөсү менен ар бир үй бүлө маселесин чечтегендей, өзүнүн элин бириктирип чечет экен. Мына ошол маселенин баарын биз Советтер Союзунун курамында чечип келиппиз. Ага чейин Манас атабыз өзү баатыр киши экен. Ал баягы чоң окумуштуу болбосо да, ар бир кыргыздын табигатын түшүнүптүр. Ой, бул кыргыз элим бир жыл үчүн тарынса, бир жыл коктуга көчүп кетет. Кичине бир аз ичи тарлыгы бар. Бирок ошолго теңелбей, ушу бир туугандарымды камчыласам да бириктирип, ушу алатодой болгон кыргыз элинин жерин сактап калайын деп, саап отурду же тилдеп отурду. Акыры кыргыз элин бириктирип, мына ушу жерди бизге калтырып кетиптир. Эң негизгиси өзүнүн бир туугандарынын табигатын түшүнүптүр. Мына ошол табигатын түшүнгөн адамдар өзүнүн мамлекетин түптөгө демилге көтөрүп, элине кыйкырып чыгат экен. Биз ошо Манастан кийин Советтер Союзу мамлекетинин арасында жашап жүрдүк. Кремлдеги отурган адамдар эртеңки күнү коомго билим берүү багытын негиздөөгө умтулушту. Ден соолугун чыңдоо козотушту. Мына ошон үчүн жанагы каржы чогулган акчаларды институттарга бөлүштү. Медицина тармагына бөлүштү. Кадимкидей врачтарды, мугалимдерди, маданий кызматкерлерин өстүрүштү. Көрсө, врачтар элдин ден соолугун чыңайт экен. Мугалимдер аң сезимин чыңайт экен. Жанагы маданий кызматкерлери биздин тарбиялайт экен. Ошон үчүн ар бир айылга жана дом культуралар салып, ош жерде жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын көрсөткөн адамдарга айлыгын берип, кара жумуштан чыкпай турган элге ошол жанагы ар күн сайын адам бол деген биринчи мугалимди айтып, элдин маданиятын түптөчү экен. Мына ошонун багытын туура алып кеткен адамдар андан ашкан акчасын аскер кызматына бөлүп, ата-бабасынан калган жерин коргош экен. Советтер Союзу деп мамлекетте жашап келатпыз. Ошону түшүнгөн адамдар парт школдорду ачып, кадимкидей дүйнөлүк саясатта Советтер Союзунун саясий ордун ээлеп келчү экен. Бирок эми ал саясаттын да чоң деңгээлинде ар кандай кагышуу тирешүүлөр болот экен. Советтер Союзу экономикалык багыттан жеңилип калып, өзү жанагы ар кайсыга чачыраган үй бүлөдөй болуп, чачыраганда Кыргызстан эгемендүүлүк деп бөлүнүп калыппыз. Бирок бөлүнгөн менен биз да ушу Советтер Союзундай көлөмүбүз аз болсо да бир мамлекеттик милдетти алдык да. Аларын алып алып, жаш балага үйүңдү таштап кетсең өрттөп ийиши мүмкүн дейт. Биз бая мамлекеттик кыргыз элинин улуттук баалуулугун соктаны билбей, ишенчек баладай болуп, кичинекей кезде ата-энебиз айтчы, конфет берсе да алба, ал кан соргуч депчи. Баягы ак көңүл элибиз ар кайсы өнүккөн мамлекеттердин тарыхта басып өткөн тажрыйбасын билбей, алып атып, дүйнөлүк базарга даярданбай кириппиз. Дүйнөлүк аң сезимине базардын тарымдай билбей кирип, аң сезимин алып алыппыз. Мына ошонтип отуруп, Кыргызстан өзүнүн аң сезимин алдырганы, өзүнүн базарын алдырганы аз келгенсип, ата-бабадан калган кен байлыгынан бери алдырышыптыр. Эң коркунучтусу өзүнүн элинин жана жаштарынын аң сезимин алдырыптыр. Анан элдин жанагы катмарынын аң сезимине жараша жетекчи кат болуп, өзүбүздүн жанагы өзүмчүлдүк башкаруу системасын түптөп алыппыз. Кыргызстан чындап келгенде азыр өтө оор абалда. Ар бир тайгаланган адам денесин көгөртөт дейт. Мына ошонун айынан акча каражат саясаты өтө коркунучта турат. Билим берүү тармагы өтө коркунучта турат. Мугалимдерибиз базарга да иштеп, ден соолугун да аябай калды. 20 жыл окуган врачтарыбыз чет өлкөдөн турмуштук маселесин чечсе, поездго отуруп кетип атышат. Мына ошонун кесепетинен элдин маданияты түшсө, кадр маселеси чечилбей атат. Айыл апаларга барсак, кадимкидей балдардын ден соолугу начарлап, 50-40га чылган адамдар өлүп атат. Бир гана маселени айтып кетейин. Мына жакында эле бир эжекей мен жакын жолдошума чалып ыйлаптыр.
Ысык Көл областынан бир организация менен ушу биз медиктер барып окуучуларды нарынан текшерсек 90% балдарын уругу калбай калыптыр деп. Бул маселени азыр врачтар түшүнүп калды. Райондорго барсаң анестезиолог, хирург жок. Муну деген азыр эч ким. А элибиз болсо дом культура жок. Байкуш адам бир сезим издейт экен, тояштан башыбыз чыкпайт. Тояштан эмнени көрөбүз? Курнамызды көрөбүз. Анча-мынча баягы оюнчук талашкан баладай шаан шөкөттү көрөбүз. Чыңгыз Айтматовдун китебин эч ким окуй калыптыр. Токтогул Сатылгановдун чыгармасын эч ким көрбөй калыптыр. Мына ошонун айынан руханий кризис келтат. Ден соолук кризиси келтат. А мугалимдерибиз байкуштар бирөөсү Американын университетине кетти, бирөөсү Түркияныкына кетти, бирөөсү Кытайдыкына кетти. Эми Африканын университетин ачабыз деп күтүп атам. Анан Кыргызстанды сүйгөн бир жаш муун калбай калды. Бирөөбүз Эрдоганды мактасак, бирөөбүз Путинди мактайбыз, бирөөбүз Си Цзиньпинди мактайбыз. Анан эле Кыргызстандын келечеги жок деген эл пайда болду. Силерден өтүнөт элем. Баарыңар сурайсыңар, Кыргызстан качан өзгөрөт деп. Качан ар кимибиз өзгөргөндө Кыргызстан өзгөрөт. Адам өзүн өзгөртүш кыйын экен. Намаз окуган балдар бар, эки жихат бар. Биринчи жихаты мекенге коркунуч келсе, экинчи жихаты бир тууганыңа коркунуч келип, өзүңдүн инсабыңды, жоопкерчилигиңди түздөгө. Мына ошол өзүңдү өзгөртө турган заманга өтпөсөк, Кыргызстан эч качан оңолбойт. Бул маселе оор экенин билем. Мындан 8 жыл мурун келатканда бир жагым айтты, барба темке. Пендечилик кылып, Афганистандан түрү келдиң эле, ушу шинели менен келип отуруп, Москвада үй салдың эле. Тынч жашай берчи деп. Бирок жанагы мусапырланып, кыйналып жүргөн карындаштарымды көрүп, жүрөгүм чыдабай, ары карап ыйлап, бери карап күлүп атып, Асанбеков ким экенин билип, өзүмдү өзгөрткөнгө аракет кылдым. Бул оор маселе. Силерден өтүнөм. Өзүңөрдү өзгөрткөнгө аракет кылгыла. Мына ошонун кесепетинен өлүп баратсаңар да тагдырыңарды кадыр баркынга сатканыңарды токтоткулачы деп сурадым. Ачкы өлүп аткан эч ким жок. Өлдүм деген кыргыздын бир эки кою бар. Эч ким төөлүк ар жакка алып кетпейт. Силерден суранарым, өзүңөрдү өзгөргөнгө аракет кылгыла. Бийликти жамандап, бийликте жүргөн адамдар деле биздин байкуш кыргыздын бир пенделери. Алар да бир жанагындай ашмалтай тоюн берип алайын деп, жанагы мен айткан маселени түшүнбөй эле, көрөкаттан чыга албай, же элге турмуштук маселесин айта албай кыйналып жүрөт. Чындап келгенде президенттерибизге да оор. Үй бүлөнү багыш кыйын. 5 миллион элди багыш оюнчук эмес. Тышкы карыз толуп кетти. Кадр маселебиздин дайыны жок. Чегерабыз ачык талкаланган. Жада калса атабыз калтырып кеткен сууну да башкара албайбыз. Анан эмне кылабыз? Баягы жаш баланы оюнчук менен алдайт болуп, эртең күнү жаманчылык болуп кетпесин деп курулай убаданын баарын жайытып атабыз. Эртеден кечке элибиз дагы ишенет. Мына ошонун маселенин баарын чечиш үчүн бир жерде турган баардыгыбыз өзгөрбөсө да, ушу Бишкекте жатаган интеллигенциянын катмары, о жаштар, мамлекет кызматкерлери, ушул эле коомдук кызматкерлер, медиктер, врачтар, мугалимдер, силер өзгөрсөңөр, мамлекет өзгөрөрүнө мен көзүм жетип турат. Ошон үчүн баардыгыңарды канчалык кыйын болсо да өзгөргө чакырам. Экинчиси, адам өзү ишенбесе үй бүлөдө кура албайт. Көпчүлүк адамдан сурасам, балам Америка кетет эле, балам кичине бутуна турса мен да деле кетелем дейт. Эл кетип калса мамлекет жок калат. Мамлекеттин эртеңки көтөрүлөрүнө ишенгиле. Мына мен өзүм студент болуп атканда Россиянын чоң кыйынчылыгын көргөм. Биз кадимкидей нам менен тооктун этине очередке тизилип калганбыз. Ушу килейген 20 миллион квадратный жери бар, мамлекет ал жерден калкы солкуп алып Кавказда согуштуп кырылып кете жаздаган. Бирок акыл эси бар адамдар бар экен. Биздин мамлекет көтөрүлөт, ишенгиле, кетпегиле деп атып, мына бүгүнкү күнү 1 миллион биздин уул кыздарды багып атышат. Кыргызстандын келечеги бар. Ишенбейбиз деп айтпагыла. Ушу эртеңки келечекке силер ишенбесеңер, анда ким ишенет? Башка эл келип силердин үй бүлөңөрдү багып бербейт да. Ошон үчүн сулардын экинчи суроом ишенгиле. Кыргызстан өзгөрөт. Биринчи силер өзгөрсөңөр, Кыргызстан өзгөрөт. Силер ишенсеңер, жанагы силер айтып аткан ишенбейм деген сөз жоголуп, Кыргызстан эртеңки күнү кадыр барктуу жакшы мамлекет болот. Бул экинчи өтүнүчүм. Үчүнчү чоң өтүнүшүм, адам өзү эрк кайрат көрсөтмөйүнчө, окууга умтулмайынча, ишке умтулмайынча маселе чечилбейт. Өзүңөрдү өзгөрттүңөр, жакшы экен сууттуңар. Ишенимиңер пайда болду. Өзүңөрдү дагы бир аз демилгө, бирок эң негизгиси ошол ишти аткарууга эрк кайрат көрсөтүш керек. Мына мен өзүмдүн күнөөмдү таптым. Ошолдун туура эмес жагына туура чечсе оңолорун ишендим. Бирок эрк кайрат көрсөтүп самолеттон билет алып, бардыгы барбадыбасы барбай
отуруп алсам, силер мени тааныбай калат болчусуңар да. Дебатка чыга албай калат болчумун да. Партияны түптөй бербей калат болчумун да. Ошон үчүн силерден суранарым, эртең Айыл апага да барасыңар. Менин кадыр баркым жетпеген жерге силердин кадыр барыңыз жетет. Келгиле кайрат көрсөтөлү. Бул дүйнөдө эч ким төөлүк жашабайт. Тытынып жоголткан көрө катыңарды ар жакка алып кетпейсиңер. Эртеңки күнү биз өзүбүздөн өлүп баратып сурайт экенбиз, бул дүйнөдө эмне жашайм деп. Келгиле, окатты кылалы. Бирок элдин тагдыры чечилип атканда эрк кайрат көрсөтөлү деп. Бул саясаттын деле эч кандай тиешеси жок. Жок дегенде жана коомдун маселеси чечилип атканда бала бакарыңар менен чай сорпоңорду ичип, эрк кайрат көрсөтүп, туура чечим чыгарып коюңарды өтүнөм. Мына ушул 3 маселени чечсеңер, кадимкидей биз бирөөнүн көзүн карабаган татынакай бир үй бүлөдөй болгон мамлекет болобуз. Мына силерден өтүнүп, бүгүн кайрыла турган өтүнүчүм ушул. Мына жаштар келип атат, жаштардын өзүнчө маселеси бар, коомдук кызматкерлер. Анан Айбек, сурооңор болсо, эми суроолор көтөрүл. Аксакалга ментип коелу, можно деп көтөрүл. Саламатсызбы, агай? Алло. Ассаламу алейкум. Мен сизде маалымат каражаттардан да, телевизордан да азыркы сүйлөп аткан сөзүңүздө дагы аудан жан дили менен угуп, биз улуу муундун кишилери болобуз. Эсирде да өттүк, жок дегенде килемди да талоо менен алып калганбыз биз. Ошон үчүн мен сиздин партияңызды колдоп, мекеним деген ушу алыстан келип ушинтип кыргызды күйүп атканыңызга абдан мен багытым, мен көп мендер катыштым да могу. Азыр мына сиздин партияңыздын программасын окуйын деп атам да. 120 депутат. Айын маалымат каражаттарын айтып атат. Машина жанагы айлыктарды айтпай эле коеюн, алар элдер билет, 30-40 миң алат. Я дегенде соткадан сүйлөгөндөр дагы ушу элдин чөнтөгүнөн төлөйт экенбиз да. Анан ушу 120 депутат бизге болобу? Бир, экинчи суроо. Инвестиция жөнүндө. Мына Кытайдан 2 миллиард доллар асфальт калыптыр. 1,8 деп атат. Жол куруп атат, жакшы. Анан баягы бир маалымат кетти, мен газетте окуйм да. Шри-Ланкада ушундай 2 миллиарддан ашык калып болуп калыптыр, төлөй албаганда bir rayon жерин тартып алыптыр Кытайдар. Биз ошондойго барып кептелип калбайбызбы? А неге үчүнчү суроо мына кен байлыктары. Кумтөрдөн канча жылдан бери талашып жүрөт, эч ким албай койду. Ушу өзүбүздүн байлыгыбызды биз бөлөктөргө жем болуп жүрө беребизби? Эми сиздин мынагу берде отурган адамдар, жаш партия деп баягы бийликке турган кишилердин эле ушул толуп калчу элдер. Мен көп көрдүм да. Азыр сизди мен кубаттап аткан себеби ошол сизге ишенип, ушу мекеним Кыргызстанды алып кетет деп абдан чоң үмүт менен келдим да. Рахмат. Ошон үчүн мен сизге мындан ары абдан бакыт партиянын жолу ачык болсун деп, дөөлөттүү Кыргызстанды курат деп мен ишенем. Ошон үчүн ушу суроолорго жооп берип коебуз. Рахмат агай. Кыргызчада абдан так сүйлөйт экенсиз. Мен муну китеп басмасын иштегем да, 40 жыл. Но сөздүн ар бир маңызда депутат отургандар чалакайым да. Бирде орусча, бирде кыргызча сүйлөп атат. 120 депутат. Ошо 10% эле билимдүү, калгандары отурат жөнүндө. Ягы биздин айым айткандай базардан келген депутаттар да көбү. Чөнтөгү күчтүү, сиз айткан. Эми ошо акчанын кулу болбойбуз. Өзүңүз айткандай аң сезимдүү жакшы Кыргызстан болуп 5 миллион эл деген Кытайдын бир району эле 30 миллион экен. Ошого татыктуу болуп, жакшынакай болуп, өзүңүз айткандай эр манас менен сиңиз айткандай эл турганда биз ошого абдан татыктуубуз да. Мен сизге ишенип жанагы Разактын сөзү менен түгөтүп коеюн. Биз осоң эл таза болсо, баарыбыз таза болобуз. Туурабы? Туура. Ошо рахмат. Рахмат. Биздин агай өзү жазуучу агай деген көрөгөч байкоочу болот да, жана коомдо болуп аткан маселенин эң орчундуу темаларын көтөрдү. 120 депутат көппү, азбы, ушунун маселеси көп талкууга салынат да. Бай болсок 500 депутат эле багабыз, кедей болсок 5 депутат да бага албайбыз. Баягы орустун макалы бар, от собачьей жизни как собаки деген дейчи. Ошон үчүн жана мен айткан маселени чечсек,
Эми албетте чыгашаны көбөйтпөш керек. Ар бир оокаттын өзүнүн бир чеги болот дегендей. Мына азыр экономика жок, казына бош турганда жана 120 депутат аябай анча-мынча ээн эркин басып койсо, биз ансыз араң турганда коом солкулдап атат. Өзүбүзгө тамак жетпей атса ушулардын бир чалчактаганы бүттү депчи. Менин философиям кичине башкачараак. Жана партиянын программасында айтып калбасызбы? Негизги партияны бизди жанагы убагында Ленин атабыз түптөптүр. Кытайды багып атат. Бул партия деген түшүнүктү билиш керек экен да. Азыр айтат, эми партия деген эле жаман экен, кокуй бир башка жагына өтөлү депчи. Мажоритарный жагына деп. Эми легендарный парламент мажоритарный болуп баштап атыппыз, билесиз аксакал. Анан ошол аксакалдарыбыз деле жана парт школдорду бүтпөй, мамлекеттик маселени түшүнбөй, кумтөрдү алдырып ийбедик. Каратып турчу. Анан президенттик болдук. Аскар Акаевичке ишенип. Президенттерди куаладык. Анан чет өлкөдө күлүп атат, президентиңер жамайламай эле элиңер жаманбы депчи. Андан багы оозу күйгөн сүт үйлөп ишет болуп, партия дегенге өттүк. Чындап келсе партия деле түптөбүз. Анча-мынча көрөкаттын эсебинен чуркайт экенбиз. Бир руханий багытыбыз жок, коомдук бир кызыкчылык жок. Партияга деген ар бир адам салым кошот да, ошол партияны Ленин атабыз түптөптүр. Бул кандайча түптөлүп калды? Ленин деле саясатчы болоюн деген бир ниети жок экен. Орустардын бир байларынын турмушу түптөлгөн балдары чет өлкөгө билим алганы барат экен. Азыр биз Кытайга жиберип атпайбызбы, Америкага? Анан башка турмушту көргөн адамдардын аң сезими ойгонот да. Анан ошо орустун дворяндарынын балдары келип, декабрист деген коом түшүп, Англияда метро салып аттыр. Мындан 200 жыл мурун. Биздин калк токойдо жашап атат. Бул эмне деген адилетсиздик? Биз ушул адилеттүүлүктү падышага жеткизели деп декабрист болуп, байкуш ушу байлардын балдары, билимдүү балдары Кызыл аянтка чыгыштыр. Анан падыш эмне кылат? Анын тегерегинде да сүмбүлөкалар көп экен. Баягы каймакка колун салган байкуштар. Анан ошол билимдүү адамдардын Европада билим алган балдарын аттырып салыптыр. Ошолордун ичинде Лениндин Александр деген бир тууганы бар экен. Ал Керенский деген жанагы убактылуу өкмөт түптөгөн экөө бир Ульяновскада гимназияда окуш экен. Анан ызаланып калат да. Мына азыр биз каматып атабыз бири-бирибизди. Анан бир туугандар чыгат да. Жалал Абадтын намысы бар, Таластын намысы бар, Көлдүн намысы бар. Анан Ленин да ошентип намыстанып калыптыр. Ушу окуучу кезинде. Мен агамды эмне үчүн өлтүрдү? Мен падышаны сыйлачымын да депчи. Анан акылдуу адам амалдан чечим чыгарат да. Падышага барсаң мылтыгы бар экен. Куралы жок барсаң алтыны бар экен. Анан Александрдай болуп барсам, мени да атып салып, атам байкуш томолой балдары жок калып калат экен деп, ушул маселени чечүү багытын ойлонуп отуруп, жанагы Маркс деген еврей жазган Маркстын теориясын таап алыптыр. Энгельс менен Маркс бул еврей болгон, бул акылдуу калктар болгон. Анан акылдуу бою 1,5 метр болгон Ленин атабыз Европага барып, Маркс эмнени жазыптыр? Бул байлар менен кедейдин кызыкчылыгы эки башка. Байлар мамлекетти алсыратат. Алсыратып акча каражаты менен өзүнүн кызыкчылыгын коргойт. Кедей мамлекеттер, кедей адамдар өзүнүн кызыкчылыгын коргобосо, булардын бир чоң маселе бул чаржайыт болуп кетет. Алардын байлар атайлап чачат. Табигатын билип алган. Анан байлар өкмөттү алсыратса, байларды көзөмөл кыла турган мамлекеттик система болбой, өзлөрүнүн ыңгайлуу жашоосун түптөйт. Ошондуктан мамлекет бул карапайым элге керек экен. Карапайым элдин укугун коргойт экен деген Маркстын теориясын алып, ошол Маркстын теориясы менен партия түптөйт. Анан партия деген эмне? Бул коомго бир багыт берет да. Бул Ленин үчүн барган жок да. Ошол 95% мына бүгүн биздин элде кыйналып турган элдерге турмуш багытын көрсөтүптүр. Айланайын дыйкандар, эртеден кечке чөп чаап, ден соолугуңар кетет, жериңер жок турбайбы? Мен силерге жер берем. Айланайын жумушчулар, завод фабрикада белиңер катып, балаңарды бага албай өлүп атасыңар, мен силерге татыктуу жумуш ордун берем. Силердин да балдарыңар билим алыш керек. Эгерде жана мен айткан багытка оосуңар, ар бир адамдын үй бүлөсү бекер билим берем. Ар бир үй бүлөнүн адамы ден соолугун чыңгаш керек, бекер ден соолук берем. Бирок ошол максатка коммуна болуп биригип, коммунизм жолу менен барабыз деп элди күттөптүр. Ленин үчүн барбаптыр. Ошол 1,5 метр бою бар тазбаш атабыз капиталисттер менен карапайым элдин ортосундагы классовый согушту баштаптыр. Ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгын күрөшөт экен да. Мына ошонун негизинен бөлкөсүн айттым. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу бир туугандарым, бийликке жамынып алып, бир туугандарыңар менен, жолдошторуңар менен өзүңөрдүн жеке тоокканыңарды салып алып, мамлекетти талкалаганды качан токтотосуңар? Ар бир адамдын кадыр баркы турмуш сыйы өз үчүн ыйык. Анткени силер мамлекетти түптөп кетүү, элиңердин келечегине ишенбейсиңер.
тымызын көрөкат чогултасыңар. Эртең күнү турмуш сыноосуна чыдабай, эл толкуса кайсалап жер таппай калбагыла деп. Мына ошол элдин толкунун Ленин атабыз партия деп толкундаткан. Анан толкундаткан эл келип, бирок Ленин айткандай аткарыптыр. Бул жерде аксакалдар отурат. Врачтарды биз деген бекер окутуп, элге бекер ийне сайчыбыз да эмдечибиз. Калппы бул? Калп эмес. Дыйкандарга жер берди да колхоз совхоз деп. Берди да. Андан кийин кадимгидей жумуш орундары пайда болду. Коммунизм партиясын түптөдү. Ленин өзү аны баштап кое эле өлүп калды, Маркс өкө. Бирок ошонун окуучулары 70 жыл мамлекет түптөдү. Бирок коммунисттердин да катасы болгон. Булар кичине баардыгын идеалды түптөбөй, булар чиркөө менен мечеттерди талкалап салыптыр. А көрсө адам баласы сезим менен жашайт экен да. Бир нерсеге бир келме келтирип үмүттөнөт экен да. Ушул бир чоң катасын кетирип алыптыр. Экинчиден, коомдук байлык деген болот экен, жеке байлык деген. Коомдук байлык бул ата-бабаздан калган жер, суу, кен байлыктар экен. Мына ушул байлыктар бул коомдук байлык болуп калып, мамлекеттин казынасы түшүп келген. Бирок коммунисттер бир аз өтө эле баша чаап кетип, адам калпак тиксе да аны мамлекеттик кылып коюптур. Анан калпак тиккен адамдын маанайы сууп, калпак чыгаргасы келбей калыптыр. Мына ошентип отуруп, экономикабыз бир аз начарлап, руханий жактан коммунистке умтулган адилеттүүлүк орун алыптыр. Бирок ачык адам адилеттүүлүккө канча чыдаган менен сынып калат экен дейт, ден соолугу чыдабай. Биз жанагы эпчилдик менен экономика жагын өнүккөн капиталисттерге жеңилип калып союз тарап кетти. Бирок биз да капиталист өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө түрткү болдук. Анткени Ленин келип 8 сааттык жумуштук укукту бекитти. Аял менен эркектин укугун бекитти. Жанагындай адилеттүүлүктү орнотуп, жумушсуз калбаган эл болбой, жакшы шарт түптөлдү. Анан капиталисттер да коркот да. Коммунизмдин идеясы бүт дүйнөгө тарады. Тараганда коммунизмге коркунуч Гитлер менен, катуу тартип менен. Анан Сталин алып келди. Анан Рузвельт байкуш капитализм мамлекетинде кризис башталды. Америкада депрессия болгон, билесиңер, 30-жылы. Жана боксер жөнүндө кино көрдүңөр беле? Байкуш чемпион үйүнө нан алып келе албай баласы ачка калган. Анан Рузвельт деген акылдуу адам экен капиталисттердик. Кагылайын элим деп радиого отуруп алып. Эгерде байлар кедейлерге окатыңар менен бөлүшпөсөңөр, фашизм менен коммунизмдин толкуну бизди сыйпап кетет деп айтып, ошол Рузвельт Морган Стенли, General Motors деген компаниялардын баарын акчасын жанагы жол салууга айдап, казынаны адилеттүү бөлүштүрүп, мына Американы сактап калды. Алар да 8 сааттык жумуш киргизди. Адамдын укугун киргизишти. Налогторду, салыктарды өзгөртүштү. Ошентип отуруп, бирок коммунисттерди эмне менен жеңип кетти? Булар чиркөөлөрдү талкалаган жок. Коомдук байлыкты калтырды. Мисалы үчүн Кытайда жер сууга эч ким энчилебейт. Бирок адамдын колунан чыгып аткан карандашты менчик кылып, бул сапаттуу чыгарсын деп жеке менчикти калтырышты. Мына ошентип отуруп, капиталист мамлекеттери аягында социал-демократ болушту. Анан адам өзгөрүп турат экен да, кийим алмаштырып, тишин тазалап. Мына капиталисттер социал-демократ болду. Социал-демократтар коммунисттердин жакшы жагын алып, экономикасын өнүктүрүп, коммунисттерди жайлады. Анан коммунисттик партиялар жеңилгенден кийин алда өзгөрүш керек да. Өзгөрбөсө талкаланат. Советтер Союзу талкаланып кетти. Кытай эл акылдуу экен. Чиркөөсүн сала баштады. Кытай эл акылдуу экен. Коомдук байлыгын сактап калып, кийим тигип атса, аны жеке менчик кылып, мына Кытай бүгүнкү күнү социал-демократтар жеңип атат. Мына Америка менен Кытайдын ортосунда согуш, соода согуш жүрүп атат. Кытай баарыбызга ички өнөктөн бери кийгизди. Мына коммунисттер башкарып атат. Адам өзгөрүп турбаса, билим алып турбаса, партия түптөлбөйт экен. Мына партиянын ушул философиясын түшүнүп агай. Мекен ынтымагы партиясына биринчи идеологиялык багыт бекиттим. Идеология деген эмне? Адамдын бир ыймандуу сезим умтулуусу. Адилеттүүлүктүн тирегинде ынтымакка келели деп айттым. Ынтымак бар жерде тартип бар, тартип бар жерде жыйынтык бар, жыйынтык бар жерде ырыскы бар. Ошон үчүн ынтымакка келген кыргыз эли 30 жылдан бери чогулган маселени биргелешип чечебиз деп Мекен ынтымагы деген партияны түптөдүм. Мекен ынтымагынын коомдук кызыкчылыгы. Бизге бай адамдар да керек, булар эпчилдер. Тытынып көрөкат үчүн бир жумуштун башын баштайт. Бирок эпчил адамдар тойбойт экен. Ошон үчүн Мекен ынтымагы эртең күнү бай адамдардын таасири мамлекеттик башкаруу системага кирбесин деп биз тыюу салабыз. Бирок коомдук бийлик өкүлүнө барган адамдар, ошо бай адамдар эпчилдик кылып, байкуштар этеден кечке тыйынын чогултуп атса, тоскоолдук кылбасын деп аларга да тыюу салабыз. Адамдын ар бир мүчөсү өзүнүн ордуна келиш керек да, кулагы өзүнүн, мурду өзүндөй. Ошон үчүн тоок сойса касапчы сойсун дегендей, Мекен ынтымагы партиясы эртең күнү коомдук кызыкчылыктын негизинде адилеттүү башкаруу системасына өтүүгө биз салымыбызды кошууга программа жазып чыкканбыз. Мына ошон үчүн коомдук кызыкчылыкты коргойбуз. Көпчүлүк айтып атат,
мына жогорку бийликтен бери бизнесмендер деп. Бизнесмен бул байкуш айылына чөйрөсүндөгү чарбасын тейлейт. А мамлекеттин иши да бул чарба да. Мамлекеттин казынасы түптөлбөсө, больницаларды кантип саласыңар? Мектептерди ким салат? Чегараны ким бекитет? Мына азыр ооруп каласыңар, мамлекеттин кереги жок. Рак болгондо өкүрүп акырып $50,000 дейсиңер. Адам баласы ооруйт экен да. Мамлекеттин кереги жок деп айтып атпадыңар да. Керек экен да. Анан айтат, бала бакыран багып атат, өлүп кетсин мамлекет. Карыйсың да, кыямат кыйын болуп балаң аварияга түшүп калсачы. Тыйынчышканда бурчак чогултуп эртең күйүн өлөт экен. Мамлекет керек экен да. Значит, пенсия түптөш керек экен. Мектеп имаратты деген бир мектеп салып койсо мамлекет өнүп кетпейт да. Мен азыр айтып атышат, айылыңа бир мектеп салып коян, эл колдоп берет деп. Мен эмне өрттөрткө бир мектеп салып койсом, Кыргызстан өзгөрүп кетеби? Өзгөрбөйт андан. Анын үчүн үзгүлтүксүз мектеп сала турган мамлекеттик казынаны түптөш керек. Бирок ошо мамлекеттик чарбачылыкты ким түттөйт? Мамлекеттик кызматкерлер. Алар да чарбачылык. Бирок мамлекетке акылдуу адамдар барбай калды. Эмне үчүн? Мамлекеттик кызматкердин айлыгы эмне? Өлүп каласың аяка барып иштесеңчи. Билбейм, айылга барсам 4000 зарплатасы бар мамлекеттик кызматкерлер бар экен. Эртеден кечке эшекте иштешет. Ошон үчүн эртеңки күнү мамлекеттик кызматкерлердин социалдык маселесин бекитиш керек. Алардын турак жайына кепилдик бериш керек. Эртеңки турмуштук эрежесине кепилдик бериш керек. Анын үчүн мамлекет кызматкерлеринин мыйзамын туура кабылыш керек. А бүгүнкү күнү мамлекет кызматкери байкуш билбейм, ачык өлөт, Бишкектин эттин басына жетпейт. Анан өзүбүз туура эмес эрежени бекитип алып, же мамлекеттик кызматкер жарабайт, же элибиз жарабайт. Мына ошон үчүн биздин партиянын ичинде кай. Ушул адилеттүүлүк эрежени киргизте турган байдын да, эпчил адамдын да, врачтын да, мугалимдин да, мамлекет кызматкери президенттин да өзүнүн татыктуу иш ордун алып кете турган өзүбүздүн социалдык экономикалык программаны жазып чыкканбыз. Ар бир партияга өткөн адамдын жеке өзүн алып жүрүү кодексин бекиткенбиз. Ошол сабакты биз көбүрөөк партияга өткөн адамдарга берип, Мекен ынтымагы партиясынын эң маанилүү 3 багыты бар. Бардык нерсе тартиптен башталат. Биринчи убадабыз бул тартип. Чогулушка келсек, убагында келели. Бирибизге болгон сый болсун. Экинчиси, жанагы келечек үчүн салымыбызды кошолу. Кичинекейден салым кошобуз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Бирөөнүн курулай үмүт күтпөйлү. Анан үчүнчүсү, жана мен Лениндей болуп жазып чыккан Кыргызстандын эртеңки күнү өнүгүп кетүү багытындагы программасын окуп үйрөнөлү партшколдон. Анан ошол окуп чокуган балдар, тартиптүү балдар, биз эл ишенимине жетип калсак, бийлик деген бул элдин ишеними. Ошол балдар мамлекет кызматкерлери болуп, татынакай элибизди туура багытка алып кетип, экономикасы өнүктүрсө деген Мекен ынтымагы партиясын түптөгөн. Биз деген курулай убада бербейбиз. Мекен ынтымагынын программасынын негизинде айыл апага жол салып бербей, жол салганды үйрөтөбүз. Үй салып бербей, үй салганды үйрөтөбүз. Чегара салып бербей, чегараны коргогонду үйрөтөбүз. Мына ошентип отуруп, биздин партия мамлекетти алып кетүү, татынакай кадрларды өстүрүп чыгатуу өзүнчө бир мектеп. Мына Мекен ынтымагы партиясы ушундай. Экинчиси, депутаттар боюнча айтып кетейин. Эгер чын эле ок атуусу кем болсо, депутаттарды багабыз албетте. 300дөн ашык легендарный парламент эле бакканбыз. Эми азыркы жагдайга жараша албетте бул эми кичине кыйынчыраак. Москва шаарында 20 миллион киши жашайт. 14 миллион киши катталганына Боке билет. 33 эле депутаты бар. 20 миллион кишини тил табышып, жанагыдай КТРдан кыйкырышып өкүрүшпөй эле 20 миллион элди багып атышат. Анан өзүңөр чечип алгыла, көппү азбы. Анан мен парламенттеги бир туугандарыма жаман көрүнбөйм. Алар деле чабалактап байкуштар эртеден кечке актанат, кээде боорумду оруйт. Телевизорун түшпөй, костюму тытылганча чуккашып. Анан Кудайдын азабы экен да, акыл эсиң жетпесе тытынат экенсиң. Мен чындап келгенде 120 депутатка боорум оруйт. Үчүнчү багыт инвестиция тармагы айтып калды. Тытышкан үйгө тамак таш болбойт. Кошунаңды келбейт. Бирибизди камап тытышып атсак, ыркырашып бурушуп атсак, инвестиция келбейт. Кантип инвестиция келсин? Инвестиция алып келген адам өзүнө бир кепилдик алыш керек. Өзүнүн бир келечегин көрүш керек. Алда бир күжүрмөн киши. Ушул жерге бир өзүмдүн салымымды кошоюн, тажрыйбамды алып келейин деп. Алгачкы биз мамлекеттин ичинде туруктуулукту бекитишибиз керек. Ошол инвестиция өнүп кете турган проектлерди жана өкмөт кызматына иштеп чыгыш керек. Эмне үчүн инвестиция келбей атат? Бир эле мисал менен силерге аныктап берейин. Мына орус, казак, Белоруссия мамлекети менен Бажы союзуна кирдик. Киргенде ар бир үйлөнүн өзүнүн окатындай Путин да бизге кепилдик берип кошулганыңар үчүн рахмат деп 1 миллиард 200 миллионду биздин мамлекетке берди. Ушуну иштетип алгыла деп инвестиция. Эч кандай бир пайызы эчтекеси жок эле. Эми бирок коргош үчүн мамлекет ишет. Жада калса жетекчисинде биздин мамлекет башчылары мындай өкүл кылып көрсөтсө, Бажы союзу колдоп берет. 1 жыл күттү.
Ошо 1 миллиард 200 миллионго бир проект иштеп чыккан жокпуз. Анан Путин аны 500 миллионго арзандатты. Шаарыбыз талкаланган. Каракол шаарына барып ошко барсам люктар ачык түшүп кеткен балаңды таппайсың. Жолдорубуз талкаланган. Мына проекттер толуп атат, бир эмес 100 миллиард да бизге жетпейт. Ошо биздин мамлекеттик институттардын эми аларды күнөөлөбөйм. Даярдаган жокпуз, билим алган жок. Ошол мамлекеттин талкаланган проектин иштеп чыгып ошол акчаны колдоно албай койдук. Анан эмне кылат? Арзандатты. Эртеден кече КТР айтат, теплица сал, анан тооккона сал деп. Анан анча-мынча бир теплица салды байкуш балдар. 200-300 миң долларды үйүн залог кылып. Анан калган кутканын торговый центрге баягы саясатчыларга берди. Ошентип, ошол 500 миңдин да, миллиондун да жарымы азыр дагы эле счетто жатат. Анан инвестициянын кереги бар, эмне акча турса аны иштете албасак. Инвестициялар чакырабыз, инвестиция чакырып атабыз. Анан мейли инвестицияны бергенин да билбейбиз. Биз эртеден кечке КТРден, урматтуу жаш бизнесмендер, бизге жумуртка тоок жетпей атат. Бадыраң помидор жетпей атат. Инвестиция ачкыла. Россин жанагы фонддон акча беребиз 4% деп какшадык. Байкуш балдар турмуштан бери кат элек да. Экономиканы деле биле бербейт да биз сыяктуу. Барып кредит алышты. Аялын алдап атып, мен теплица салам деп. Жаңыдан бутуна туруп келатканда, кошуна мамлекеттин президенттери бул карышкырлар. Булар чоң мектептерди бүткөн. Анча-мынча чай берип койсо, чек арабызды ачып койсок, бадыраң помидор Өзбекстандыкы толуп кетти. 30 сомдон. Азыр барсаңар түштүктө Палатенсадан бери соктон бери толуп кетти. Анан эми тетиги байкуш бечара үйүн залак кылган биздин кыргыздын баласы эми карыздан кантип кутулат? Көчөдө калбадыбы? Анан чалып атышат. Байке эмне кылабыз деп, өкмөтүңөр сотко берилет. Өзүлөрү ал деп коюп, кайра токтом чыгарып чегереңерди ачып койду. Анан ушунун баарын проект жок болсо, бир бала казык кагып атса, анын казыгына колуна чапсаңар, кайдагы инвестор келет? Кыргыздын улуттук ишканасын колдобойсуңар. А чет өлкөнүкү бириң өлүп бириң кал дейт. Мына баардыгыбыз айтып атабыз Кытайдан акча алабыз деп. Кытайдын экономикалык багытын, акча каражат саясатын аскер кызматкерлеринин изилдөө сунушу менен кабылат. Алар жөн-жөндөн акчаны бере бербейт. Бул деген жакшы мамлекет. Бул Кытайды жамандаганда болбойт. Мына кээ бир саясатчы чугалып Кытай талкалайбыз деп, ошол саясатчы эртең президент болуп калса, Кытайга барса, бир кабыргасын сууруп алат. Айткан сөзүн саясат эртеңки келечегин ойлош керек. Бир балдар чыгыптыр партия түзөлүп Өзбекстан менен согушабыз деп. Эртең Каримовго тиги Мирзоевго чай кийип барганда көчөгүнө мени атышасың деп айтат. Айткан сөз деген октон да жаман да. Азыркы күнү эң биринчи элди тарбиялоо чоң маселе болуп атат агай. Элди туура тарбияласак, ичара согуш талашты токтотсок, Кыргызстандын эртеңки келечегине ыңгайлуу шартты түптөсөк, анан керек болсо кыргыздын балдары инвестор алып келгенге макул. Эмне үчүн инвестиция? Инвестиция деген жалаң эле акча каражат эмес. Адамдын билими, тажрыйбасы да инвестиция. Мына Америкада окуган балдарга жолугуп атам, Аравияда окуган балдарга, байке мен билимим бар дейт, Гарварды бүткөм. Бирок Кыргызстанга төрөлгөн мамлекетиме келип иштебейм. Иштейин десем, же турак чай бербейт, же туура айлык бербейт, пиво ташытып коюп атат. Андан көрө ушу Америкада жашап турайын деп. Ошон үчүн бизге биринчи акыл эс инвестициясы келсин. Өзүбүздүн нукура жарандарыбызга шарт түптөйлү. Анан ынтымактуу үй бүлөгө конок келет дейт, сулугубузга жигит жуккайт дейт. Анан сиз айткан үчүнчү маселе инвестиция булагы адилеттүүлүктүн негизинде чечилет. Ага мен өзүм көзүм жетип турат. Да, суроолор. Саламатсызбы агай? Агай, тиги жаш жигит суроо берсин, андан кийин. Саламатсызбы агай? 22 долам, атым Каныбек. Рахмат. Мен да Ысык көлдүн кулдуну, Оттук айылынан. Ушу менен агай сиз менен экинчи жолу көрүшүп атам. Биринчи жолу сиз менен Москвада көрүштүм эле. Руден деген университетте. Эсиңизде керек. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында. Форумда болгонсуз, рахмат. Ошо Руденде окуйм, анан ошо бүгүн экинчи жолу жолугат, ошону айттыңыз эле, ошо жер тоголок, дагы жолугабыз деп атайын келдим эле. Анан агай ушу мен деле баягы Кыргызстан тууралуу суроо бергим келген жок. Качан өнүгөт андайсы болгон көлдүк болгондуктан ошо көл маселеси да. Ошо тиги көлгө барганда аксакалдар айтып калат да, тиги ушу көлүбүз, биздин Ысык көлүбүз ушул аябай ырыс кылуу жер, ушу Ысык көл эле көлдүктөрдү өнүктүрүп коет эле, көтөрүп коет эле депчи. Ушу эмне үчүн биздин Ысык көл баягы башка областтар менен кандай тең деп айта албайм, мен баягы өнүгүп кетпейт. Ушу көлдүн эсебинен элечи. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом анан тиги быйылкы жыл региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялады президентибиз. Ошол мурун тарыхты байкап көрсөм, башка жетекчилер дагы ушул программаны караптыр да. Ушуга канчалык туура экенине, ушул программа ишке ашарына баягы көзүңүз жетеби деген оюңузду билейин дедим эле.
Анан ага үчүнчүдөн эме көлдүктөрдөн да көп саясатчылар чыккан. Болот Мамбетов, Жусуп Абдрахманов, анан бизде көлдүктөрдө да үмүт бар да. Ушул сыңары саясатчылар сыяктуу бир саясатчы чыкса депчи. Анан сиз айткандай баягы адамдын сезимин алсаң, адамды кулгап кетсиң да баягы. Анан ошол папам да ошо көрүп отур эле сиздин жанагы видео обращениеңизди көрүп, ушул көлдүк жигит аябай туура нерсени айтып атат, көз карашы туура экен деп, жөн эле өзүнүн оюнан ошо папам да жазып атат, сизге китеп берүү деди да. Ошо китепти берип коюн. Чыңгыртма жөнүндө азыр. Мына РУДН'де окуганбыз, мен ушундай Чыңгыз Айтматов андагандай форумдарга көп барам, жоголуп калабыз Москвадан. Эми аймактык маселелерге токтолуп кетели. Мисалы үчүн жалгыз эле көл эмес, Жалал Абадта отурган адамдар деле билет, Жалал Абадта ушунчалык татынакай жаратылыштык потенциал бар. Биз аны лицензия кылып сатып эле талкалап атабыз. Ошонун маселесинин баарын, жалпы маселесин көлдүн үлгүсү катары мен түшүндүрүп кетейин, эмне себептен өнүкпөй атат. Бул туризм деп коет. Туризм бул банковский иштен да төбө оор. Анткени туризм ушунчалык сапаттуу түптөлүш керек. Жанагы акчасы бар, өзүнүн кадыр баркын сыйлаган адамдар татыктуу сунуш алмайынча бияка каражаты менен келбейт. Өзүнүн кадыр баркын салбайт. Андыктан ошолордун табигатын билип, ошолорго муктаж боло турган жакшы көлдүн шартын түптөш керек. Биз болсо шарт түптөмөкчүсүн ата-бабадан калган мурдагы жагдайында талкаладык. Көлдө чоң катастрофа келди, айтып коеюн. Биринчиден баягыда айтып атышкан, мен башы баягы энесин айтканын баласы түшүнбөй оюнчукка чуркайт, бирок чоңойгону өкүнөт дегендейчи. Элибизге мен жаңыдан келип какшап, бир туугандарым жана мен айткан маселеге көңүл бургула. Майда барат окотка чуркап, эртең күнү ооразапка түшүп калабыз десем болбой, саясатын куруп кетсин, биз оңолобуз деп атып, мына көлдүн картошкасы союз өтпөй калды. Чеснокторду кээ бири казбай ташып кетип атат. Көрсө, дарбазабыз ачылып, жанагы тытынып оокаттын баркы жок болуп калды. Айылда 3 эле убакыт бар, эртең менен түштө кечинде дегенчи. Башка убакытты билишпейт. Көрсө өзүнүн убактысын да баалабайт экен. Чет өлкөдө ар бир саат сайын өмүрүнө акча төлөйт. Адамдын өмүрү байлык экен. Мына ошон үчүн бир четинен ошол ысык көлдү көтөрүш үчүн ысык көлдүк бир туугандарыма Жусуп Абдрахмановдун айткан сөзүнүн маанисин жеткизели. Экинчиден, ата-бабадан калган көлдүн эртеңки келечегин сактайлы. Мына көл бул жарык тоонун арасындагы жабык кичинекей деңиз. Анын өзүнүн тазалыгы, өзүнүн кубаттуулугу бар. Илгери ата-бабабыз кокту колотто жашап, жанагы өзлөрүнүн таштандыларын анча-мынча эле аз оокатын таштап койсо, ал табигаттык эсеп менен тазаланып калчу экен. Азыр айыл апа көбөйдү. Кээ бир айылдар биригип ортодо мүрзөлө бөлүп калды. Бирок илгерчи эле яманын баарын казып, жанагы аткоттун баарын эле грунтовый суу менен көлгө агызып атабыз. Пансионаттардын стиральный порошокторунун баары эле бул не разлагайся химически, бүт көлгө агып кирип атат. Көл ага туруштук бере албайт. Жана пакеттер ирунда көл эртеңки күнү саз болуп калышы мүмкүн. Аны эч ким ойлобойт. Экинчи оор маселе бул өзүнүн жанагы адамдын денесинде жанагы иммунитет сыяктуу көлдүн өзүнүн потенциалы. Көлдүн чегинде токойлор бар болчу. Токойдун тамыры терең кетип, жанагы парды чыгарып экологиялык система. Биз отун жетпей токойдун баарын кырып салдык. Мына кургай баштады. Анан баары айтып атат, арыктар кургап калды деп. Мына илимий жак менен караганда арыктар эмне үчүн кургап атат? Мурда эмне үчүн 70 жыл кургаган жок? Көрсө, коммунисттердин илимий жагындагы агрардык келечекчилери тоолорго карагайлар тикчи экен. Экинчиден, малды тоого чыгарарда чөптүн тамырын түптөлгөндө май айынын аягында чыгарчу экен. Анткени малдын туягынан чыккан чаң мөңгүгө отуруп, мөңгү бат эрип, анан эрип кетсе, арыктар кургайт экен. Ошон үчүн малды коммунисттер пастбище обороттоп, майдын аягында чөптүн тамыры жайлоодо түптөлгөндө чыгарчы. Анан август аягында чөп аз калганда жайыкка түшүрчү. Биз болсо жылкы багабыз, мал багабыз, топоз багабыз деп 12 ай чаң топуракты салып, мына мөңгүлөр эрип атат. Арыктар кургап атат. Таштандылар агып кирип, көл ичи балчык болуп атат. Анан Москвада окуган иним айтам, кел биргели. Ушул багыт менен кете берсек, көлдү жоготобуз. Бул кумтөрдөн да жаман. Мына ушул врач айткандай себебин аныктайлы. Тытынып өлүп, пансионат салып атышат, ошол пансионатына сарсаган жерге тең бара албай да калат. Экинчиси, туризмди өнүктүрүш үчүн мына Курсавел деген Францияга барсаңар, мен Европаны да көргөм, Англияны да көргөм, Американы да көргөм. Туризм Францияда кантип башталды? Мен Турсантим эле коелу. Франциянын аткаруу өкмөтү
жанакы фуникулорлорду, жанакы лыжанын, жанакы инфраструктурасын мамлекеттен акча бөлүп туруп салган. Ал чоң тоо кенине сала турган каражат. Аны эмне үчүн салды? Ошончо миллиард акчаны Франциянын өкмөтү. Ошол туризмдин фуникулор салып лыжа тепкен келсе, келген коноктор Франциянын тамак ашын иштей баштайт. Айыл чарбасы көтөрүлөт. Келген коноктор гостиница мейманканага жата баштайт. Значит, мейманканаларга акча төлөп, мейманкана иштеткен адамдар киришет деп атат. Ошентип экономиканын локомотивин Франция мамлекетинин аткаруу өкмөтү түптөп берген. А бизге жата калса жолубузда жок, Эрдогандын аялы камалып таарынып кетти. Аэропортубуз жок. Бишкектен жеткиче тиги боомдон кээ бир туристтер кайра кетип калып атат. 3 саат экен тажап кеттим депчи. Барсак, англичанга жылкынын этин беребиз, алар жебейт. Анан кантип туризм өксүн? Ошон үчүн биздин өкмөт эртең күнү жанагы таштандылар агып кире турган өкмөттүн акчасын тояшка чачпай, мааракелерге чачпай, Ысык көлдүн тегерегине жана инженердик, жанагы политехти бүткөн балдар менен тазалоо техникасын киргизиш керек. Айланайын, үйдү да тазалайт экенбиз. Үйдү тазалагандай таштандыларды ыргытпайлы. Атабыздан калган табигатты булгап алабыз деп, мына өкмөт түптөп койду. Ошонун тазалоосуна деп. Эгерде бирөө эс алуу үйүн салып атса, жана биз салып койгон турбага кошулгун. Кошулбасаң салдырбайбыз деп архитекторлор проекттер иштеп чыксын. Анткени жанагы порошоктун барагы булганбасын. Экинчиден, эртең күнү эл бөйрөгүн ордуп кыйналбасын деп чоң-чоң аэропорттор салалы. Анан үчүнчүдөн, кадимкидей жанагындай училищелерди ачып, Түркияда, Гавайда тозуп алгандай биздин жанагы чет өлкөдө окуп аткан балдарды, жаштарды тозуп ала турган тарбия берели. Англисче үйрөтөлү, орусча үйрөтөлү, кытайча үйрөтөлү. Ошолор кадимкидей күлүп, ошолорду тозуп аткан чегерачынын акчасын туура коюп, шапкасын кийгенде күлүп тозуп алсын. Биздин чегерачыны көргөндө кайра кетип калган келет. Байкуш уйкусунда канган эмес, душманды көргөндөй тозуп алат. Айлыгы 10.000 сом да байкуш. Өзгөчө биз чегерачы менден сурап коет, нукура кыргыз болуп турсам, паспортум кызы. Эмнеге келдиңер дейт? Сени көргөнү келдим дедим. Эми ушундай суроону да береби чегерачы? Чет өлкөгө барсаң hello дейт. Түркияга барсаң кош келиңиз дейт. Анан кайдагы туризм менен? Ошон үчүн биринчи атабыздан калган жанагы оор багытта кетип бараткан маселени илимий жол менен чечүүнү аткаруу өкмөтүндө биз негиздеп чыгалы. Жанагы элдин казынасына түптөлгөн акчаны туура багытка чектейли. Үчүнчүдөн, ошол туризмди өнүктүрө турган шартты мамлекеттин атынан түптөп, жанагы биздин аэропортторду инженерлик салып туруп, ошол туризмди өнүктүрө турган жаш балдарга билим берүү булактарын ачалы. Азыр кичинекей туризмди көрүп калган Турциядагы балдарыбыз бар, Америкадагы балдарыбыз, ошолорду чакырып келип, жанагы профтех училищени ачкандай, биздин жаштарды туризм ишин аткара тургандай мектептерди ачалы. Жанагы бизди кайтарган офицерлерди күлгөндү үйрөтөлү. Жанагы ташыган шоферлорду жылмайып, анча-мынча түрктөй болуп күлгөндү үйрөтөлү. Анан ар бир адамдын табигаты болот дейт. Баарына эле беш бармак бере бербей, французга каша бергенди үйрөнөлү. Түрккө кебап бергенди үйрөнөлү. Оруска колбасасын бергенди үйрөнөлү. Бирок такыр эле баягы орус ойлогонун кылат, кыргыз көргөнүн кылат дейт. Улуттук сантыбызды унутпай, кадимкидей жанагы өзүнүн жанагы көркөм чыгармачылык маданиятыбызды көрсөтүп, биз жанагы этнография жолу менен көчмөндөр оюн туура багытта алып кетели. Мына ошондо Ысык көл да, Ош да, Жалал-Абад да, Баткен да, Талашта өнүгөт. Бул туризм багыты жөн жогу менен өнүкпөйт. Мына ушуга экинчи сурооңо жооп берем. Ысык көлдүн келечеги ушундай. Анан Жусуп Абдрахманов бул кыргыз мамлекетин сактап кеткен. Бул акенин өзүнүн орду бар. Азыркы күнү анын маанисин көбү түшүнбөй атат. Бизде көлдө 6 аке деп коет. Мен үчүн 7-чи аке бул Жусуп Абдрахманов. Ал деген бир костюму жок жүрүп бу дүйнөдө өткөн көлдүн элитасы. Бул Атабейтте көмүлүп жатат. Райком, обком секретардын баары убагында кырылып калыптыр. Аны билет. Мен балким ошо каны калып калса керек. Москвадан келдим. Кыргызстандын келечеги бар. Дагы бир суроо бар беле? Анда өзүнчө да жооп берем мен. Анан атаңа рахмат айтып кой, Чыңгыз атабыздын китебин берди. Мен жеке барып да жолугам, макулбу? Агай, салам. Ана могу биздин айылда бир жигит уюрдап кесилип кеткенде, анан келгенден кийин баягы ак сакал, көк сакал болуп, түрмө деген ошол да түрмөдө болот. Түрмөгө сен силейинде чыккан деп калды, тиякта капталдан бири. Көңүлү сурап атқан киши. Анда тиякта капталдан турган киши айтат, Ленин да уюрдап түшүптүрбү деп.
Анан карабайсың. Анан кийин Ленин түскен партия деп аны менин азыркы текшелеген партия карды. Ошо мен жакынчылыктын укугумда келбей калды. Анан депутат деп качан эсирде депутат кесилчи, качан министр кесилчи. Анан мына парламент демократия дейсиң. Мынакей. Сурооңуз болсун. Анан суроом ушул карап турсаң кара кесе жер талаш, ызык көлдө көл талаш. Башкарыңа бизде азыр керек улуу Сталин жаманасы. Ошол калган жооп деле койсоң. Мак. Эми насат катары айтты агам. Мындай суроолор болсо дагы берерсиңер. Мен туризм жагынан мында Ошко да кичине кайрылып кетейин. Ош өзү 3018 жылын белгилеп атат. Иерусалимде 3 жыл, 3000 жыл. Бул 3000 жылдык Оштун тарыхы бул чоң туризм. Аны көбүз түшүнбөй атабыз. Ошол 3000 жыл жашаган шаарды көрөйүн деген элдин агымы Европада чет өлкөдө толуп атат. Бирок ошону тосуп алышын Оштун биринчи паркын түзөш керек. Ошону тосуп алган балдарын тарбиялаш керек. Мына ошондой чоң жогорку деңгээлде өнүктүрсөк, экинчи борборубуз Ошто өнүгөт. Негизи баардыгы илимге барып такылат экен аксакал. Сиздин батаңызга рахмат. Кыргызстан оңолот деп ишенели. Сурооңор өтөлүбү эмне? Ассаламу алейкум, Темирбек айке. Достан рахмат. Сиз менен уже 3-чү жолу көрүшүп атабыз. Бир туугандай болуп калдык булам. Көргөнгө кубанычтамын. Биринчи жолу ушундай суроо берип таанышканбыз, экинчи жолу мындай беттешип көрүштүк. Эми бүгүн 3-чү жолу сизди бияка колдоп келгем себеби суроом сизге экономика тууралуу же саясат тууралуу же Кыргызстан тууралуу атайлап деле суроом жок. Менин болгону бир позициям биз кантип иш кыла алабыз деген эле бир маселе бар да. Өзүм 2 высшее образованияны окуп бүткөндөн кийин бул Кыргызстандын саясатына киришип жүрүшүп калдым. Партиялар менен иштешип калдым, партияларга политтехнолог болуп иштештим. Анын ичинен 17 депутат менен иштедим, 17синен ÖKÖ жогорку кеңешке өткөн. Алар менен андан ары иштешип ар бири өзүнүн регионуна кандай жардам берип атканын да көрдүм. Ошолса биздин Кыргызстанда өтө эле критический, кризисный ситуация өтө чоң да. Анан бунун негизи биздин тарыхыбыздан келаткан эле өзүбүздүн тажрыйбабыз өлкө түзгөнгө жок экенин билдим. Экинчиден биздин өлкө түзүүгө айтканда билимибиз жок экенин түшүндүм да. Бизде образование жетишпегенинчи. Мамлекеттик независимость алгандан бери, эгемендик алгандан бери канча деген улуттук кызыкчылыктарга тийишелүү стратегический, экономический жактан көп проигрыш болду да. Ошол эле Кумтөр мисалы ала келсекчи. Анан азыркы учурда эми ошонун баарын ойлонуп көргөндөн кийин мен мындай айтат элем сизге өзүмдүн бир сунушум. Сиз элди чакырып атпайсызбы? Элди чакырып атасыз, бир эле гана бүгүн бияка чогулткан жоксуз. Мындан кийин дагы бир Кыргызстандын республиканын масштабына чогултуп бир иш жүргүзүүгө чоң ниетиңиз бар да. Ошол ниетиңизге балким мен да өзүмдүн салымымды кошуп, сиздер менен чогуу бир иштешип көрөйүн деген тоже ниетим бар да. Рахмат. Ар кандай саясатчылар менен иштештим. Анан бизде көлдөн бир эле гана өзүбүзгө жакын байкеби сиз азыркы учурда. Мен өзүм намыстана берем. Бул облустан бар экен, эмне үчүн бизде Ысык Көл областынан жок депчи. Анан негизгиси биздин Ысык Көлдө ынтымак жок болгонунун себеби болуш керек деп ойлойм да. Сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм. Өзүң менен өзүң жүрө бер деп көп саясатка аралашпай, ошо саясатка биз көп чыга албайт окшойбуз. Анан жогорку кеңеште жүргөндө тамашалап тийишип койчумун анча-мынча байкелерибизге. Эгерде президент койгуңуз келсе, көлдөн койгула, анткени тууган деген жок. Өз менен өздөрү иштей берет дагы депчи. Анан бизде ошо Ош регион, түштүк региондогуларды көрдүм, аябай ынтымактуу, бири-бирин аябай катуу тартышат экен да. Анан ошо менен чогуу клан болуп эле бийликке келип калышат окшойт. Анан бизде көлдө эми сиз ушинтип демилиги көтөрүп аткандан кийин мен сизге салым кошконго аракет кылайын. Бул партиянын өнүгүү боюнча азыр программаңыз бар дедиңиз, идеологияңыз бар дедиңиз. Идеология бар, бул эң эле негизгиси. Эми идеология партиянын негизинде эмес, Кыргызстандын деңгээлинде болуш керек да. Бул бир идеология болгондо гана адамдын өзүнүн кандай жол менен бар экенин, барыш экенин дагы биле башташат да. Экинчиден партиянын өзүбүздүн бир позициясы болгонго байланыштуу биз ошону чак көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Бизде партия өтө көп.
ошол партия өтө көптүн себеби да бул ынтымактын жок себеби да Кыргызстандачы. Улам бирөө чыгып алып эле мен тиги партияны ачтым, бул партияны ачтым, а келип алар менен чындыгында сүйлөшө келип чакырсаң, эч ким мынтип чогулгусу келбейт. Ар бирөө бир кыйын сүйлөйт туурабы? Анан жада калса мен политтехнолог болуп, факт-лист деп коет, вопрос и ответ, ар бир депутатка кандай суроо келсе, ошондо кандай жооп бериш керек деп 100 суроо, 200 суроого чейин программа жазып түзүп берчүмүн да. Анан ошол программаны дагы окуп так айтып бере албай калган депутаттар да болот. Дастан экөөс шашпай отура суроо болсо элдер чакырып. Ошол суроону азыр суроо эмес, эми мен сизге сунушумду бердимби? Анан ошонун негизинде мындай кылайлы деген сунушум бар Темирбек эке. Сиздин партияңыздын программасын бирсе карашканга мен жардам көрсөтөйүн. Политтехнолог жагынан как надо, кандай партияны жылдырыш керек экенин ошого салымды кошконго аракет кылайын. Негизинен эле сизди Көлдүк байке катары өзүм да көлдөн болгонго байланыштуу. Ошол көлдөн да ушундай сиз байкечи болот деп сыймыктанган үчүн сизге бир жардам көрсөтөйүн да. Менин болгону гана сунушум ушул. Рахмат. Биякта да биздин туугандарыбыз отуруп болуш керек. Ошону көзүнчө айтып коеюн да, элдин көзүнчөчү. Рахмат. Дастан негизи баягы өзү айтып калбады, жогорку билими болуп, саясий иштерге аралашып, парламентте иштеген бул эми билем. Мурдагы биринчи жолу алгач жолукканда биз билим берүү тармагында жолукканбыз. Мен көп саясатты деле орчундуу жерден сүйлөйм, жөн жерден сүйлөй бербейм. Дастандай инилерим көп болсун. Анан негизи ушундай 40 райондон 2,5 миң айылдан дастандай болгон инилерим чыкты. Ошондо Кыргызстан оңолот. Инем сурооңуз. Ассаламу алейкум. Урматтуу залда отурган коноктор, урматтуу Темирбек мырза. Мен көлдөн эмесмин, мен Таластанмын. Ушул сиздин программаңыз боюнча жана ушул социалдык интернеттерден баягы рекламаңыз боюнча көрүп биринчи жолу келип атам, экинчи, үчүнчү жолу эмес. Рахмат. Анан сизге мен суроолорум бар. Ошол суроолорго жооп алгым келет. Негизи мамлекетти түптөш бул элди чогултуу менен эмне менен алектендиресиз элди? Бул биринчи суроо. Экинчи, азыркы учурда кооз сүйлөмөй жана алып сатуучулардын учуру доор десек болот азыркы учурда. Анан өзүңүздүн дагы ушул элдерге дагы мындай бир экономикалык жактан болобу же жөнөкөй мындай элди бириктирүү боюнча долбоорлоруңуз барбы? Мындай алгылыктуу. Ошондой эле 2010 жылдан бери 8 жыл болуптур. Сиз ушул саясатка келгениңизге 8 жыл болуптур. 8 жылдан бери эмне кылдыңыз жана эмне кылайын деген пландарыңыз бар? Ошондой эле азыр дагы 8 жылдан кийин 8 жыл өтөт да дагы убакыт. 8 жылдан кийин 50ден ашып калышыңыз мүмкүн да. Мисалычы 60ка жакындап калышы мүмкүн. Андан кийин уже мен деле барбай калдым, чарчадым, болбой калды депчи. Мен ошонун негизинде сунуштайт элем, баягы сиздин билгениңизди, көргөнүңүздү ушул жаштарга түрткөнгө, жаштарды өскөнгө, ушул өзүңүздүн билгениңизди үйрөтүп, ошолорду мындай жаштарды арасында бар да мыктылар, мындай мисалы үйүрлөрдөн чыгат күлүктөр. Ошол күлүктөрдү таптап чыгарганга анткени азыркы учурда өздөрүнүн эле казанын от жакмай болуп калды. Учуру сөзгө эмес, ишке өтсөк. Сөзгө эмес, ишке өтсөк. Азыркы учурда бардыгыбыз кооз сүйлөмөй, мактамай, кошомат кылмай, кызматка келсе кошомат кылмай, кызматтан келсе шыбамай, ушундай эле нерсеге өтүп калдык. Азыркы мындай интернет булактарында болобу, жөнөкөй элдердин арасында болобу, көзүңө күлүп сүйлөйт, артыңан үйлөп сүйлөйт дегендей. Ошондуктан сизди мен айтат элем, тегерегиңизге жакшы мыкты жигиттер болуш керек. Ошол жаштарды өстүргөн программаларыңыз болсо, жана мен берген суроолорго жооп берсеңиз, рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Атың ким болот? Атым Кайрат. Кайрат ошондо. Бул Кайрат эми жакшы суроолорду берди. Эмне салым кошуп, кандай багытта элди бириктирип кетесиңер деген эң чоң маанилүү суроосу. Анан элди кантип бириктиресиң? Эгерде жанагы элдин талабын аткарбасаң, элдин бир умтулган үмүтүн жолун көрсөтпөсөң, чырап кетмеңде мен башынан эле түз багытка өтөйүн десем, баардыгы айткан, ой, эл деген көнүп калган. Май чай бербесең, аксырака чай берсе чеберле, окат берсе береберле деп көндүрүп койгон. 30 жыл көнүп калган бир муун эл ээрчибейт, сен бийликке барбайсың деген. Кеп бийликке барганда эмес. Баардыгы элдин атынан сүйлөйт да, элди таштап кетип калышат. А бийлигимден кимден коркот? Элден гана коркот. Мен өткөндө эмес, элдин арасында калсам чоң жеңиш болот. Акыры жыйынтык көрсөтө албасаңар, эл нараазычылык болуп, кадыр баркынан ажырайсыңар. Адамдын ким экенин убакыт жана баскан турганы билинет деп, мен Кайрат иним 8 эмес 80 жыл басканга да даярмын. Ада саясатчынын эң чоң кадыр байлыгы бул кадыр баркы. Ошонун туура көрсөткөн элге болгон багыты билим берүүсү. Мына ошон үчүн биринчиден
өзүмдүн билиме жараша кен байлыктарды сатууга каршы чыктым. Интернеттен карасаңыз болот. Жанагы талаш тартыш өкмөтүн түптөсөңөр иштин жыйынтыгы чыкпай, экономика жол ачылбайт деп Москвадан келлекте РИА Новостьтен интервью бергем. Анан экинчиден суу кодексине каршы чыккам. Конституцияда экеле пункт бар. Адамдын эркиндиги менен укугу деген эң маанилүүсү. Калганын баары мыйзам өзгөрсө болот. Эң маанилүү 18ге чыкканы, жаранды калганы, өзүнүн саясий чечимин чыгарат деп шайлоого келгенде биометрика менен чектеп койду. Аскар Акашев менен Кооңсулович эки китеп кандаш экен, бирөөсүн элге көрсөтүп, экинчисин суугарга тийип шайлоо чечип койчу экен. Кийинчерээк каратып туруп биометрика деп 1 миллион мен артында жүргөн мигранттарга 500 голос беришти. Анан эртеси караса 2 миллиард жиберип бизди багаттап коет. Мына ошолорго мен саясий туруктуулук көрсөттүм. Кеп жеңгенде эмес. 8 жылда бир четинен өзүм саясий туруктуулукту көрсөттүм. Жанагы өзүмдүн алдыга койгон ыйманды багытыман качкан жакмын. Анан элдин арасында калдым. Бирок салым кошкондо жана билим багытына аттангам, укпай калыпсың, эми азыр көрүнүп атасың. Мен былтыр жана Дастан энем айтып калды. Дворец спортко 2000-3000 кишини интернет менен чогултуп, ийгиликке жетүү, өз ордун табуу, коомдо тил табышы деген жакшы семинарды өзүмдүн залды арендага алып, кадимкидей өткөзгөм. Ошондо аймактан келген балдар Оштон, Жалал Абадтан, Көлдөн сурашкан. Темирбек байке, сиз саясатчы мугалим деңиз. Мугалим бизге турмуш багытын берген. Биз ошо мугалим эжекейдин айынан адам болдук. Сиз областтарды, аймактарды кыдырып сабак бербесиңер деди. Мына бүгүнкү күнү башымды көтөрүп айта алам. Ошто да, Таласта да, балким укпай калсаңар, инилериме, бир туугандарыма келип, экономика тармагынан, билим берүү тармагынан, турмуштук маселени, бизнес тармагынан кадимкидей сабак берип жүрүм. Менин бул чоң кыргыз элине кошуп аткан салымым. Албетте. Дагы бир суроом калып турду. Негизи азыр айтып кеттиңиз, жакшычы, мындай кыргыздардачы, кыргыздын эле таза суусун 3 сортко бөлсөк деле, биринчи сорттогу сууну ушул биздин өсүп келаткан балдарга жана боюнда бар кыз келиндерге берген болсок, балдарыбыз прививкасы жок өсөт экен. Мынакей. Кандай касиеттүүлүгүбүз бар, Ошондуктан мен дагы бир ыр менен бүтүрүп кетейин. Мен 8 каналдан келдим, атайын. Журналист билесиз. Мен 8 каналдан келдим, анча-мынча сөздөрүм баягы катуу түзү кечирип коюңуз. Рахмат. Улут болуп түз жол салдык ааламга дейт. Тилин кыргыз, дилин кыргыз алгала. Кымыз сунуп коногуна ар качан урмат сыйын тартуулаган дайыма дейт. Кыргыз качан өзүн тааныйт, кыргыз качан өзүн билет, ошондо гана өнүгө тегебиз. Кыргыз азыркы учурда эч ким өзүн тааный элек. Ошол тааный турган программалар менен иштесеңиз, кыргыз экендигиңизди даңазаласаңыз, чет өлкөдөн келген аргинисине баягы кашасы эмес, борш эмес, кыргыздын нукура тамагын берсек, биз ошо менен көтөрүлүп, ошо менен даңазаланат экенбиз. Доктор, рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Бирге аракет кылалы. Чыңгыз Айтматов деле, Чыңгыз Айтматов болуш үчүн окуусун окуптыр. Окуусу жок экен. Ошон үчүн кыргыз элибизди өнүктүрө тургандагычы, бул окуусу жок экен. Бул адамдын өзүнүн көдөнүндө болот экен. Ошондуктан биз сизге ишенебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат энем. Кайрат, өзү чыгармачыл инем экен, курбу жолдошторуңа, ата-энеңе жылы салам айтып кой. Эми мына мазмундуу суроолор көтөрүлүп атат. Дагы суроолор барбы? Кайраттын айткан суроосун түшүндүңөр да. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Темирбек мырза? Мен сиздин жыйыныңызда экинчи жолу катышып атам. Рахмат. Саламатсыздарбы? Жети дубандын кыргыз элим. Мен бул партияны толугу менен колдойм. Себеби только тазалыкка үндөгөн партия. Мен биринчи суроом сизге. КСДП партиясында только уруулар жыйналганбы сиздин көз карашыңыз? Мен бул суроодо берип атканын себеби биз мына СДПК партиясындагы мүчөлөрү, мына айыл өкмөттөр, губернаторлордун биз бүгүнкү күндө мен Баткен областынан келдим. Губернаторубуздун мына Баткен областынын губернаторунун Кызылкай шаарында абодан 96 миллион госмат резервдин будайын жеп, бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, мына кылмыш иши далилденип, пениясы менен 102 миллион такталып соттон чечим чыкты. Дагы эле губернатор болуп отурат да, сиздин бул мындай КСДПда уруулардын топтолгонуга кандай көз карашыңыз? Экинчи маселе, мен Баткен областынан келгеним. Бизде Баткен областынын Кадамжай районунда Майдан деген айыл өкмөт бар. Майдандын айыл өкмөтүндө Белалма деген Кыргызстандын эң ири көмүр кени бар. Бул көмүр кен менден жакшы билсеңиз керек. Бул көмүр кен бүгүнкү күндө дагы уруулар ташып атат да. Беш Арча деген жоопкерчилиги чектелген компания ташып атса, алардын үстүнөн кылмыш иши козголгон. Ушул маселени кантип чечүүгө болот? Ушул маселени кантип чечүүгө? Бул анан Шамбысай алтын кенинин баргам айылга да бар. Ачылышына көз карашыңыз ушул. Жакшы.
Эми бир суроом. Мына сиз кече жакында майрамыңыздар менен куттуктайм, мугалимдер. Анан мына мамлекеттик мектептерде бир класста, 1-класс, 2-классында 60 окуучу окуп атат да бир класста. Да билем. Буга кандай көз карашыңыз? Билим берүү тармагында. Эми социал-демократ партиясы социалдык теорияны Маркс жазган. Балким социал-демократ партиясындагы бир туугандарым ушу Маркстын Капиталын окубаса керек. Азыркы күнү социал-демократтардын жагдайын көрүп мен чын айтсам кадимкидей ыйлагым келди. Ушунча эмгеге кетишти. Урушуп тытышса да бийликке келишти. Парламентти алышты. Президенттик бийликти алышты. Аткаруу өкмөтүн алышты. Мына деп жана Единая Россиядай КПКдай болуп, жанагы Дастан иним айтып аткан, Кайрат иним айтып аткан, чыркыраган бу эжекебиз Баткенден келген Роза эжекейдин атын айтып аткан маселени өтөтө десем, Кокон хандан бери келаткан кыргыздын бир жаман оюну бар экен, сөөк талашкан. Мына социал-демократ партиясы элдин үмүтүнө бир пычак салып алды. Артында жүргөн партиялаштарына. Бул кыргыз эл үчүн чоң кайгы. Мен чындап келгенде социал-демократ партиясы акыркы президенттик шайлоодон кийин чын эле мындай түштүк түндүк деп бөлүнбөй, Соронбай Шарипович келди. Жаман да жакшы болсо да өзүнүн эмгектерин кылышты. Мен экономика жагынан кошулуп бир өкмөт тарабынан жардам берейин деген үмүтүм бар болчу. Анан 1 жыл күттүм. 1 жыл күтсөм баягы эле курулай убадалар. Анан убадаларды өзүнө аткарылбас жолу менен илип алып атат. Мен Совбезди көрдүм. Совбезде сот реформасын чечебиз деп баштап алып, сот реформасын ашмалтай чыгып атат. Коррупциянын маселесинин себебин аныктабай туруп, эми врач деле айтпадым, сокрек аппендицитин билиш керек. Коррупция эмнеден чыгарын аныктабай атып, коррупция менен күрөшөбүз деп алып, бири-бирибизди камап эле кырылышып, инвестиция качып атат. Андан кийин аймактарды көтөрөбүз деп мына иним суроо берип калды. Аймакты көтөрүш үчүн биринчи ошол жердеги кадрларды камдаш керек да. Ошол кадрларга кантип иш алып баруу эрежесин киргизиш керек да. Анан ошол ишти аткара турган акча каражат булагын негиздеш керек да. Ошон үчүн аймактарда эртең ишке ашпайт. Мына казынабыз бош турса, улуу урматтуу президентти ипотека беребиз деп айтышты. Билем, аялыңа шуба алып берем десең, уктатпайт байкуш, күндө качан алып бересиң деп. Мына ушундай убадаларды мына бийликте турган бир туугандарым айтып алып, бүгүнкү социал-демократ партиясына сын тапак турсун боорморт турат. Анын коомдун ичине ар кандай адамдар кирип кетет экен, эпчил адамдарда. Мына ошол бир үйдү бир адам састат дегендей, ошолордун ичиндеги анча-мынча начар адамдар социал-демократ партиясында чачыратты. Социал партиясында кадыр баркын кетирди. Биз ошол катаны кетирбейли. Ошол жерде маанай сууп калган адамдарды биздин мектепке чакыралы. Кыргызстанда эртең бир партия кылалы. Жанагы социал-демократта өмүрүн, ден соолугун кетирип, аракет кылып чуркап бийликке барган бир туугандарымды чайга чакырып, Кыргызстандын элин бириктирели. Болбосо азыр нараачылыктарды айта берсем, мен да мугалим болбой калам. Эне 5 баласы мүнөзүн билип, түрмөдөн келсе да бириктирип чай куюп берет экен байкуш, чыркырап. Тытышпагылач, бир жатындан чыктыңар эле деп. Социал-демократтын ынтымакка чакыралы. Бул биринчи сунушум. Экинчиси аймактык кен байлыктар. Мен Шамалса айылына барып, аксакалдар менен чай ичкем, сүнөт тойуна да катышкам. Анан бардыгы эле баягы казанын жанында жүргөн майланган адамдай болуп эле аш жетпей кырылышып атабыз. Кен байлык деген бул коомдук байлык. Эртең күнү Мекен ынтымагы партиясы эл ишенimine жетип калса, кен байлыктарды иштетүү мыйзамын түп тамыры менен карап чыгабыз. Эч качан жеке менчикке өтпөйт. Кен байлыктар көмүр болобу, алтын болобу, жер суусу болобу, коомдук кызыкчылык негизинде түптөлүп, ошонун рента 1 деп коет. Маркс жазып кеткен. Эң биринчи рента деген биринчи бөлүгү мамлекеттик казынага түшөт. Анын иштетүү эрежесин эмгек кылган адамдардын айлыгын төнөө рента дубасын ошонун жанакы жеке улуттук компанияларга төлөп беребиз. Бул маселе өтө оор. Менин үчүн айтып атам, кен байлыкты сиз туура көтөрүп кеттиңиз. Мына биз көлдө кумтөрдү саттык. Бул өтө чоң көлөмдөгү 30 мамлекеттик ишканаларга кирет. Анан анын катасын кетирип коюп, мен бирөөнү күнөөлөбөйн. Эми үтүккө күйгүзгөн бала деле эртеси үтүктү баспай калат да. Каратып туруп 5-сазыктын депутаттары менен мурдагы мыйзамды, кен байлык мыйзамын өзгөртүп, мамлекеттин үлүшү жок деп токтом чыгарып туруп, таластын ырыскысы болгон 100 тонна алтынды 100 миллион кагазга саттык. Азыр алтындын баасы 2 эсе көтөрүлөт. Анын биржабой баасы эми айтпай эле коюн, Асанбеков популизм кылбасын деп биздин бюджеттен ашып кетет. Эми таластын эли бурчак сээп, ден соолугун ажырап тытышып атат. Алтынын сата албаган элдин келечеги барбы? Көмүрүн сата албаган келечеги барбы? Ал жерде жаткан эле байлык, ата-бабабыз
калмактар менен тытышып атып, Кытай менен тытышып атып калтырып кеттиктир. Эмне үчүн ошону сата албай атабыз? Билимибиз жок. Билими жок. Бала атасынын үйүндө алдатып ет деп айтпадымбы? Ошон үчүн карындашым, Баткен областында алюминий бар. Баткен областында көмүр бар. Андан башкасын айтпай эле көрөйүн, кошуна мамлекеттер көз артып калбасын. Темир жол салып алып кетебиз деп атат. Кен байлык мыйзамдарын эртең күнү кен байлык мыйзамдарын бийлик деген бул элдин ишени болот. Эгерде элдин ишеними болбосо, тактыкка отурган адам элин башкарбай калат. Бул Лениндин айткан сөзү бар. Низы не хотят, верхи не могут деп. Асты тире албайт, үстү кыла албайт. Ошон үчүн биз элдин эртеңки өнөкөтү багытын аныктап, курулай убада бербей элдин ишени менен келип, кадимкидей бел байлап, жанагындай мыйзамдарды өзгөртүп, кен байлыктардын ичиндеги терс маалыматтарды түздөйлү, жанагы партиялардын терс маалыматтарын түздөп, жана сиз айтып аткан казынаны түптөп туруп, жанагы мектептеги мугалимдердин айлыгын бере албай, кайра айлыгын кошуп, коомду тарбиялай турган маданияттуу билим берүү тармагын биз бай мамлекет катары негиздеп алалы. Анан мунун айлыгын кыскартып, кигинин оокатын санап, бири-бирибизди жамандагандан кыргыз эли өнүкпөсүнө мен көзүм жетип турат. Ошон үчүн 8 жыл акырын сырттан өгөй баладай болуп байкап, элдин арасында бир күнү молдокедей болуп бир адамды ойготсом да Кыргызстандын келечегине бир кирпич кошул деп сүйүнүп келтем. Баардыгы жакшы болот. Сабырдуулук кылгыла. Анда бир 2-3 суроого өтүп, анан кичинен кыскарталы. Саламатсызбы, Темирбек мырза. Мен азыр партияны жаман деп, же бул өлкөнү жаман деп айткым келбейт. Азыр жаштардын үнүн көтөргүм келет. Мен Токтогул жаштар биримдигинин төрагасы Азирет болом. Азыркы жаштарыбыз дегеле жаш деп мактанабыз. Бүгүнкү жаштар келечектин бүгүнкүсү дейт. Бирок жаштарыбыз ошол эле шайлоолордо, ошол эле саясий партиялардын шайлоолорунда бул оюнчук катары, курал катары колдонуп келатканы бул өлкөбүздө чоң маанилүү нерсе. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, партиянын мугалимимин дейсиз. Сиздерге өзүңүздөрдүн жаштардын мугалими катары жаштарга кандай тарбия бересиз? Ошол боюнча программасы бар, ошол боюнча таанышып кетебиз. Экинчи бул маселем биздин билим берүү системасында. Билим берүү системасы бул университеттерде тактап айтканда университеттер айткым келип турат. Себеп дегенде биздин Кыргызстанда Манас Түрк университети бар, Азият университети бар, тиге бар, бул бар. Бирок алардын бардыгы бюджеттик орундар. Өзүңүз билгендей. Биздин Кыргыз улуттук университети, мамлекеттик университети жана ошондой эле бардык мамлекеттик университеттердин ичинде бюджеттик орундар ченемдүү гана. Мындайча айтканда, азыркы жаштардын жакшы сөзүн айтканда, эң жакшы окуулар булар контракттык негизинде. Биз ошол контракттык негизинде канча деген жаштар чыгып окуп албай жаткандыктан байланыштуу бюджеттик орундарга, мисалы Манас университетине барсам, Манас идеологиясын, түрк идеологиясын окутат. Биздин Кыргызстанда иштей албагандар канча? Азыркы жаштардын бардыгы эле ошол бюджеттик орундарга кызыгып кетип жатат. Азыркы биздин мамлекеттик тараптан ушундай бюджеттик орундар окууларга көбөйтүлөбү деп сурайм элем. Чоң рахмат. Рахмат, Азирет. Эми кыска айтып кетейин, партиянын ичинде биринчи кандай эреже түптөлгөн деп сурап калды. Биздин партиянын ичинде 3 бөлүккө 3 муунду бөлгөнбүз. Эми турмуш маселесине бели каты элек балдарга биз ушу студенттерди, мектеп окуучуларын чогултуп, биз көбүнчөсүн сабак беребиз. Биздин берген салымыбыз ошол. Туура багыт берген адам өзүнүн туура жолун тагып алат. Өзүнүн кесибин тапкан адам бактылуу болот деп, биринчи көп саясатка аралаштырбай, жаш муундарга көбүнчөсүн билим берүү тармагын, өзүнүн ордун коомдо тапкан жагына биз салым баштайбыз. Орто муундар бар. Орто муундар мына эним айткандай саясаттарга да, коомдук иштерге да аралашып калды. Алар бизге жардам берип, жанагы жаш муундардын табигатын бизге туура жеткизип, ошолордун талабынын негизинде биз жанагы партиянын иштөө, таасир кылуу эрежелерин бекитебиз. Бирок солдат катары аларга көбүрөөк милдет жүктөйбүз. Анан улуу муундар бар, бизде карыялар сыйлаган, улуу муундардын тажрыйбасын туура колдонгон. Анан улуу муундардан түптөгөн 3-чү катмарыбыз бар. Анткени жаштардын өзүнүн музыкасы да башкача, кийим кечеге болгон салымы да башкача. Жана Тургенев айткандай, отцы, дети дегендей. Биз партиянын ичинде жаштарга кантип тарбия берүү, биз өзүбүздүн эрежебизди программа катары киргизгенбиз. Билим берүү тармагы жана биздин программага жакын. Советтер Союзунун убагында айтып калдым, болгону 9 эле университет бар экен. Азыр саны 56-га чыкты. Эртең балким дагы ачылып калып 60 болсо керек, мен билбейм, ансын күндө ачылып атат улам бир университет. Саны бар, сапаты жок. Биз эртең күнү жанагы кен байлыктарды туура колдонуп, экономикалык багытты, туризмди туура колдонуп, акыл эсиз менен казына түптөп алсак, эң биринчи салмагым ушу бала бакчадан башталат билим. Анан мектептен башталат.
жогорку окуу жайларын биздин экономикалык талапка керектүү багытын илимий жол менен негиздеп туруп, проекттин институттан баштап, академиядан баштап бир жакшы билим берүү концепциясын иштеп чыгып, ошого мамлекеттин эң маанилүү акча каражат документи бул бюджет болот. Ошол бюджеттү адилеттүү бөлүштүрүүгө аракет кылам мен. Саламатсызбы, Темирбек мырза. Мен дагы ушундай жөнөкөй жаран катары сиздин видеороликтен кайрылуу жасадыңыз. Ошол жерден көрүп, мына келип жатам бул жерге. Өзүмдүн суроомду берип коеюн деп. Ар бир нерсени ачык, ак сүйлөш керек деп ойлойм. Анткени азыркы учурларда мамлекетибизден бир акыйкат, адилеттүү нерсени күтүү оор болуп жатат. Элибиз дагы, бийликке дагы, ошондой эле 120 депутатка дагы ишенбейт. Анткени алардын кандай иш жүргүзүп атканын, кандай саясат алып баратканын биз уже кичинекей баладан уже чоң кишиге чейин уже туюп, билип, сезип турат. Мен айтайын деген нерсем, мисалы, азыр бийликке бир дагы ишеним артылбай жатат эр тараптанчы. Мамлекетибизди кимдер башкарып жатат деген суроо болуп атат. Ал каяка баратат мамлекетибиз деген суроо да сизге. Экинчи нерсе, мамлекетибизге мына бир күчтүү адам келиш үчүн ал албетте патриот болуш керек. Жүрөгүндө жалын болуш керек ал адамдын. Жүрөгү таза, ошондой эле Кудайдан коркуп турган адам болсо, бул албетте мамлекетибизди алдыга сүйрөйт. Биз азыр мамлекет балык башынан сасыйт деп коет. Мамлекеттин башында мындай айтканда күчтүү адамды көрө албасак, анан биз кайсы ар бир сфера боюнча сүйлөшө алабызбы? Сүйлөшө албайбыз. Анткени ошонун колунда бардык нерсе чечиле турган. Мына сиз да мына келе атасыз, биз мына президенттик шайлоодон да көрүп калдык. Кандидатураңызды койдуңуз, бирок мен ойлойм, ушу 7 областка болуп эле сиздин үнүңүз жетпей жатат деп ойлоп атам да. Анткени чында сизде күчтүү позиция болсо, планыңыз болсо, мындай айтканда, эгерде чын эле күчтүү салгылашуу жасайм десеңиз, анда албетте 7 областка ар бир карапайым үйүнгө сиздин должнуңуз, үнүңүз жетиш керек. Сөзсүз түрдө жетиш керек. Эл тажап бүттү. Например, мамлекетте мыйзамдуулук жок азыр, мыйзамдуулук жок. Мен мисалы мыйзамдуу өлкөдө жашагым келет. Өзүм мугалиммин. Өзүмдүн азыр мен балдарыма сабак берип жатып, аларга мен суроо берем. Эртең мына окугула, билим алгыла. Эртең Кыргызстандын келечегин чече турган жаштар, муундар бизбиз. Десең, ошол жерде 30 бала отурса, 30 бала тең туруп, оюң башка жакта. Айтат, агай, таштайсың, жашайсың дейт. Ал таштаганы бересиң, жашайсың дейт. Бардык нерсени акча чечет, эмне кыйналып атасыз агай? Бул эң жаман нерсе да, мамлекетибиз уже тупик бараткан нерсе. Азыркы мына бийлик, буга чейинки бийлик дагы мамлекетибизде бар же жок деген нерсе бар да. Адамдачы эки эле нерсе бар. Бирок эмне кылса, вопросительный знак кылып салды, суроо белгисин коюп салды да. Мамлекетибиз же алдыга жырып кеткен көрбөйбүз, же артта калып калган көрбөйбүз. Ошого бир мындай айтканда бир чекит кое турган нерсе барбы? Сиздин мына азыр айтып аткан нерсеңиз азыркы биздин бийликке жетеби? Сөздөрүңүз, пландарыңыз, позицияңыз жетсе эмнеге ал киши деле сиз менен иштешпейт? Эмнеге сиз деле бир жакшынакай бир орунга коюп, мындай айтканда биздин келечегибизди чечкендей кылып, бир мындай айтканда мамлекетибизге бир жакшы нерсе көрсөтүп бербейт да. Бул өкүнүчтүү. Ошон үчүн мен бир айтайын деген нерсем, биз бакы бир кенедей бир акчага алданбайлы, мына чынында ак ниетиңиз болсо, жаштар албетте колдойт. Сөзсүз колдойт сизди. Рахмат. Сиз ошол нерсеңизден кайтпаңыз, салгашыңыз. Биз дагы мындай айтканда ошол нерсеге туруп берели. Алсак дагы, жесек дагы мындай айтканда добушубузду сизге мындай айтканда бергенде болду да. Бирок мамлекет аягына мындай айтканда чыгыш керек да. Стройдон калбаш керек. Точка коюш керек, бар же ал эме жок болуш керек да, чын. Ато тажап бүттүк бул нерседенчи. Рахмат. Мен мына ушул нерсени көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле. Өзүм да эмне айтасың, рахмат. Туура. Анан үнүм баягы мындай айтканда жетпей жүрдү да. Рахмат. Эки адам жолугат дейт, рахмат. Менин суроом бар. Жакшы эме болду, кабат эле сунуш болду окшойт деп ойлойм. Атың ким менен? Менин атым Илгиз. Менде мындай суроо болуп атат, агай, мисалы үчүн баягы катып калган бокту чуксаң сасыйт дейт да. Бул жерден отуруп, мисалы үчүн мен уктум, жанаттан бери сиз бир тарапты айтып атасыз да, мисалы үчүн баягы өткөн кеткендердин баардыгын кемчиликтерин айтып атасыз. Анан эмне үчүн жакшы жагын айтпайсыз деген суроо туулду. Экинчи маселе, той жөнүндө козгодуңуз. Анан кыргыз эзелтен бери той берип келген. Тойдун да жакшы жагы бар, анан жаман жагы бар. Анан тойду кыргыз эмне үчүн берет дегенде, ак бата алыш үчүн берет. Сөзсүз.
Анан сиз болсо той бербеш керек, анан каякта маселени айтып атасыз да, анан эмне үчүн тойдун деле жакшы жагы бар да. Эмне үчүн аны айтсак болбойт? Кыргыз эзелтен биздин заманга чейин 201-жылдан баштап эле кыргыз деген атка конгондон баштап той берип той менен жашаганбыз. Анан үчүнчү маселе байке, сиз ушул могул Карл Маркс, анан Лениндин китептерин көп окуп алган окшойсуз. Эмне үчүн сиз кыргыздын санжырасын, кыргыздын каада салтын, ушундай патриот, мындай кыргыздын китептерин Манасты, Сейтекти, Семетейди окуган эмес деген суроо туулат да. Эмне үчүн ошол жактагы, мисалы үчүн Манастын айткан сөздөрүнө маани бербейсиз? Эмне үчүн ошолорду бизге айтпайсыз деген суроо да. Анан кийин үчүнчү маселе, сиз өзүңүздүн өмүр баяныңыз, тажрыйбаңыз жөнүндө көп нерсе айттыңыз. Мага ушундай элес калтырды. Афганстанда ушундай болдум, Россияда илим алып келдим депчи. Анан кийин бир суроо, ушунча илим алган, ушундай билимдүү адам, анан кийин бизнесмен, коомдук ишмермин дедиңиз, өзүңүздүн кичинекей айылыңызга бир чакан садик салып койгон жоксуз деген суроо. Анткени окубаган, илим албаган эле биздин карапайым иммигрант Россияга барып, ошол жактан иштеп келип, өзүнүн айылына бир көпүрө салып атат да. Анан сиз өзүңүз айтып атасыз, мен мугалиммин, мен тренермин депчи. Эми азыр мугалимдер, тренерлер толтура, Кудайга шүгүр. Баарыбыз эле Кыргызстан, кыргыз элин баягы мен намысыма тийген нерсе, биз кыргыз эли мондай маңкурт болуп калдык да. Азырчы сиздин оюңуз боюнча. Элде эле күнөөлөп атасыз, элге эле күнөөнү жаадырып атасыз да. Элде байкушта карапайым элде күнөө деле жок. Ошол бизди башкарган чиновниктер да, министрлер да, депутаттар да болот го бардыгы. Анан баягы туура шайлоо маселеси болуп атат. Эми качан баягы шайлоо агычу эле. Ал да бүт сатылган, бардыгы нерсе, аны биз баарыбыз билебиз. Анан баягы ушул жерден просто менин мындай келип сиздин баягы видеодон, баракчалардан өзүңүздүн кайрылыгыңызды көрүп, өзүм мындай келип угайын дедим да. Уксам мындай бир да менин жүрөгүмө канааттандыралык бир мындай эч нерсе көтөрүлгөн жок. Мурдагы эле кыргыздын кыжырына тийген, кыргыздын мындай канын кайнаткан, ирен жеткен сөздөр, кооз сөздөр баягы элечи. Мындай качан сөздөн ишке өтөбүз деген маселе да. Жакшы суроо берейин. Азыр мына бүгүн эле биз көрдүк Хабиб менен Конордун эмесин. Өзүңүз да айтып кеттиңиз. Ошол жерде мисалы үчүн Конор болсо согушка чейин сөз менен жайлаган да. Иш жүзүндө көрсөтүп койбоду Хабибчи. Жооп берейин. Анан эми качан ушуга өтөбүз биз? Жооп берейин. Бүттү. Эми жакшылап угуп тургула. Конор менен Хабиб өткөт. Иним башында келдимби чогулуштун башына? Мен күнөөнү өзүмдөн таптым деп айттым. Уктуң да? Ленинди айтпай, Рузвельтти айттым, Великий депрессияны. Манас атабыз элди кантип чогултканын айттым. Талашта Кытай урусу жашайт, сары урус жашайт, кошчулар жашайт. Сарбагыштар менен бугулар аша чаап келип тытышкан. Ошко барсаң 30 жыл жашайт, Баткенге барсаң Нават урус жашайт. Жапалак деген бар, Мырзаке деген айыл бар. Мен берген айылдын баарын чынында билбейсиң. Биринчи күнөөнү өзүмдөн таптым деп айт. Экинчиден айылга салым кошпойсуң сен. Мына Алим эжем отурат. Мен биринчи саясатка аралашпай туруп, ушу 1 миллион кыргыздын ичинен Москвага жардам берип борборун мен негиздегем. Нокаттын эжекелерин баккам. Таластык байкелеримди баккам, билбейт экенсиң. $1,5 миллион мен ошол жерге чогултуп, посольство жасабаган ишти жасап, аягында түшүндүм. Мен себеби менен күрөшпөй, жыйынтыгы менен күрөшүп аттым деп. Менин угуп тур, мен жооп берейин. Ошон үчүн сиз айтып атасыз, анан мен бир партияны жамандаган жокмун. Иним угуп тур. Айттым, социал-демократ партиясында биргели. Алар да аракет кылган дедим. Элдин ынтымагы жок болсо, жалпы маселени талкууга шарттыктырбайт дедим. Мына ошон үчүн сиз балким мен менен мындай жакын отурбай, балким үмүткө ишенбей аткандырсыз. Өзүмдү өзгөртөйүн. Ар кимиз өзгөртөлү. Бири-бирибизди жамандабайлы. Анткени мен азыркы күнү Кыргызстан оор абдалын той ачты деген жаман деген жокмун. Той ачты деген алаксытып кетти деп айттым. Мен өзүм да той берип жүрөм. Андай тойлорду мен да бергем. Бирок азыркы күнү көрсөм, жана кредит алып кыйналып кеткен балдардын аша чейип кеткенин көрүп атам. Мына ар бир иштин өзүнүн чеги болот. Ошон үчүн биринчи театрларга да көңүл буралы. Биздин жанагы берип аткан маданият кызматкерлерине көңүл буралы. Ар бир нерсенин чеги болот деп айттым. Бул жерде турган адамдардын баары түшүнүп алыш керек. Анан эң негизгиси, мен өзүмдүн салымды кошуп туруктуулук көрсөткөм. 7 жылда мен бир да партияны жамандап чыккан эмесмин. Бир да саясатчы Алмаз Шаршеновду жамандап чыккан эмесмин. Өзүлөрүн жамандап атышат. Ар бир адам өзүнүн кадыр баркын сыйлайт. Ошон үчүн мен силердин кадыр баркыңа татыктуу болуш үчүн Москвада турган татынакай турмушумду келип, болгону салымды кошуп койгону келдим. Мына 1 миллион мигранттардын арасынан чоң саясатка жалгыз адам келди. Баары айтат, жаңы адам чыкпайт деп. Үйдө турганда чыкпайт да. Айылга
жардам берип койгондон канча адам жардам берип атат? Кыргызстан өзгөрбөй мына 17-жыл 472 баланы сөөп келди чет өлкөдөн. Аны кантип чечебиз? Аны да айткан жокмун. Ошол жерде кыйналып больницада жаткандар кандай? Акыркы күнү жана Дворцов деген кино 200 бала кыргыздар таштап кетет деп эмне себептен билбей Каннский кинофестивалда 5000 киши отурган жерге кыргыздын балдары көчөдө калып кинону көрсөттү. Аны биз айтпай жүрө берсек, ал маселе кантип чечилет? Мен мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековди жамандаган жокмун. Эртең күнү кирсем айтам, анткени деген өзүңдүн бир салымыңды кошпосоң, мен саясатчыларга кантип акыл үйрөтөм. Биринчи шайлоого катышайын. Өзүмдүн бир туруктумду көрсөтөйүн. Анан кийин ошолорго тең ата болгондон кийин силер да аракет кылыңдар, мен да аракет кылдым. Биргелешип 7 областты бириктирели деп, мына 7 оймону тигип эмблема тимдим. Боз үйдүн түндүгүн илдим. Анан ар бир област талашпай, бүркүттүн башындай жалпы маселени адилеттүү чепкилетип, эмблеманын негизинде мекенин тымак дедим. Ошондуктан эним кошул. Андай болсун болсо биргелешип аракет кылалы. Агай, жообуңузга чоң рахмат. Бул жерде баягы чогулуш да, дискуссия докод. Ошон үчүн мен баягы айткан нерселеримди туура кабыл алыңыз. Рахмат, конечно, рахмат. Анан айтып берсек арман көп агай. Ооба, түшүнөм. Айтып берсек арман көп. Андан көрө ошо мен айтайын дегеним баягы иш көтсөкпү деген суроо да. Анткени сиз мындай өзүңүздү ушундай мындай баягы ийгиликтүү адам деп тааныштырдыңыз биринчиден. Анан менде ой болду простачы, эмне үчүн ушундай ийгиликтүү адам? Анан көзгө мындай көрүнө турган иш кылган жок деген суроо болот да. Биз мындай мисалы үчүн Бабановду баарыбыз билебиз, бизнесмен депчи. Анын салганын бүткүн санап берсек болот. Сооронбай Жээнбековду баарыбыз билебиз да, кандай адам экенин, адилеттүү, баягы өзүнүн аркасында коррупцияга мисалы үчүн аралашпаган деп баарыбыз билебиз да. Эмне үчүн сиз тууралуу ушундай сөздөр угулбайт деген суроо менин үчүн болгон. Рахмат. Дагы мен жаңыдан келгенде мен Өмүр экөөбүз институтта чогуу окуганбыз, экөөбүз дос, мамилебиз урушкан эмес. Бирок мындай жана саясий чечимдер атайык өтө мындай башкача маанилүү экен да. Анан экөөбүз жөн эле дос катары сүйлөшүп отуруп, Өмүрбек, мурдагы багыт менен кете берсек болбой калат десем, жок, эптеп мындай багыт менен чечпесек болбойт. Мен айттым, туура эмес баштап алсак деп эле өзүбүз ошо эки партия менен кетип калдык. Анын да өзү мындай Сооронбай Саашында, Бабановдун да тиги камчы ташыйында орду бар деп айтпадым. Алар да батырлар чыккан. Бирок мен ар жактагы түпкү тамырын көрдүм. Эгерде биз туура эмес түптөлүп калган үй болсо, эртеси фундаменти начар болуп калат. Өнүккөн мамлекеттер башкача түптөлөт. Биз элди адаштырып атабыз. Жана коммерциялык жолго өтпөшүбүз керек. Бизнесмен деген саясатка аралашпаш керек. Саясатчы бизнесин кылбаш керек. Анткени саясатчыда бийлик мүмкүнчүлүгү бар, армиясы бар, милициясы бар. Бул любой пенденин окатын тартып алат. Ошон үчүн саясатчы болсоң саясатчы бол, бизнесмен болсоң бизнесмен бол. Мына ушунун баарын эмне үчүн Ленди мисал кылдым? Лен ошонун себебин коомго түшүндүргөн. Биз бир калкпыз, адилеттүү бөлүшөлү деп. Мына ошонун негизинде мен бияка келатканда 200 адамга каршы келген эмесмин. Мен коомдун терс багытына каршы келгем. Анан бирөөгө акыл үйрөтпөй, баардыгы эле Кыргызстанда мага бирдеме берсең, айылыма бирдеме салып берсең, облусума бирдеме салып берсең, ал баягы эле окатышкан. Бирок казынабыз жок болот атпайбы? Мисалы үчүн бир айылды оңдоп койгондон мамлекеттин билим берүү тармагы чечилбейт да. Бир мечет салып койсок, руханий багыты чечилип калбайт да. Өйдө жакта арабтардын берген визасын хаджыга талашып кыркышып атабыз. Аны ойлондум да, жок, мен биринчи анын жыйынтыгы менен күрөшпөй себебин чечейин деп, жанагы Кыргызстанга борборду ачуу, мигранттарга жардам берүүнү ачып алып, өзүмө бир азап чегип алдым. Күндө эле шубаган эл келет. Квартира максы жетпей калды, анан көчөдө калып калдым. Москвада өзүм шымы жок калчыдайм, баштарын баштап алып. Анан ойлодум, ушу мигранттын бар каяктан келип атат? Көрсө, фабрикадай кылып эле Кыргызстанда экономика жок, айдап атат. Анын биринчи агымы мен экем. Анан ошон үчүн карасам, ошол экономика жоктун балыгы жанагы чоң токтомдорду чыгып аткан саясий бийликке барып такалат экен. Анан түшүмдө кирбеген байтал башына күч келсе жорго болот деп, өмүрүмдө тийбеген иним мен саясатчы болууга аргайладым. Ошондо түз жүрүүгө аракет кылдым. Туура айтасың, ишмердүүлүк иш, ал эстеси көрүнөт, бала да 9 айда төрөлөт. Биринчи элге таануулуга аракет кылдым. Мен айтпадым, мен көп жерден сизди таанып айтат деп. Анан жакындан мындай бир жигитте кызды эки жигит талашса бычакташат экен. Мен баягы ансыз араң турган акча жок, бюджет кичинекейге барып умтулат. Мен кичине чындыкты айтып чыксам, талашып баягы президенттик шайлоодон кийин мен маалымат каражат булагынан бөгөт коюлуп калды. Анан менин бактыма Facebook пайда болуп калды. Instagram пайда болуп калды. Анан ошону менен мен жаштарга кайрылдым. Анан жаштарга да иним айтканда эмне кылам? Бир салым коштуңбу деп сурайт да. Анан көрсө ата-энеси балдарына эң чоң ошо турмуш эрежесин үйрөтөт экен. Анан кой анда, кээ бирүнө бизнес маселесин үйрөтөйүн. Кээ бирүнө мисалы үчүн бири менен мамиле түзүүнү үйрөтөйүн деп мен жанагы областтарды кыдырып сабак бере баштадым.
Болбосо сен айткандай сурайт, кыргыз элине биринчи өзүң эмне кылып койдуң деп. Мен биринчи ошо сабак берүүнү туура көрдүм. Саясатчы чын эле мектепчи болот экен. Эртең күнү келсек, депутаттарды окуталы, айыл өкмөттөрүн окуталы. Айыл өкмөттү эле байкуш, айылдын эли айыл өкмөтүн багат, анын үйү салып берет. Бирок айыл өкмөтү айылдын элин туура жетишсин. Суу чыгарганды үйрөтсүн, каша түзлөгөндү үйрөтсүн. Мына ошон үчүн чыныгы эле жана партишколдор эртең күнү депутаттарды биринчи жанагы дипломатиялык жолдорун үйрөтүп, Кыргызстанды өнүктүрүү багытын ушу мына саясий партиянын мектеби гана алып кетет деп мен ишенем. Бул аябай өтө оор ишим экен. Тез арада түптөлүп кетпейт экен. Анан мен жаңыдан келгенде аз да болсо өзүнүн салымын кашып, жана эл көтөрүсүн чыгып революцияны өрөт. Атамекен партиясы, социал-демократ, башкалар өзлөрү элдин кадыр баркына жетишиптир. Анан арасына чыгып, 50 000 кишини алганда, кой эл буларга добуш берди. Добуш бергенден элде балким ишин көрсүн деп мен ошон үчүн ушкан жакмын. А бизде бирөөнү жамандаса эле жаман экен деп айтат деп, мен телевизорго чыгып бир партияга жамандабай, мейли 5 партия окат кылсын дедим. Анан айтты, сен шайлоодо эле чыга каласың деп айтып чыкты. Мен деле кыйкыра бермекмин. Мен башка маданiyet экен. Жок, элдин чечимин сыйлайын, 5 жылын чыкпай турайын. Андан көрө тынч кыдырып, өзүмдүн кемчилигимди түзөйүн. Кемчилигим бар экен. 18 жашында чет өлкөгө кетип, аймактарды билбейт экенмин. Саясий тажрыйбам жок экен. Анан командам жок экен. Анан кыдырып жүрүп, мен үчүн айттым. Таластын өрөөнүн, тиги Нарындын тиги Ак таласына чейин барып кыдырып, өзүм төрөлгөн көлдүн 5 районун кыдырып, Сузактын өйдү жагын, ылдый жагын базар койгон Алабока чейин кыдырып. Мисалы үчүн Алабокада Өрүк деген айыл бар, бизде Өрүк деген айыл бар экен. Баткенде Алдаяр деген айыл бар, бизде Кожаяр деген айыл бар экен. Шунун баарын кемчилигин түзөгөнгө убакыт талап болду. Саясатчы болуп эл деш үчүн чоң маалымат билишиң керек экен. Анан эртеси карасам, Сарпашев менен Алгарашев 5-чи мектепти бүткөн, интернетте классташ экен. Менин бабанын досум Коңгалдиев менен куда экен. Алардын баарын маалыматын билишим керек да. Анан ошондон кийин билип, мен команда түзөшүм керек экен. Мына ошон үчүн инем. Убакыт аябай оор экен. Өзүм түз жүрүп, эртең күнүн ушу Өмүрбек Тапкел иштеткенге аракет кылам. Керек болсо Мелис Мырзакова Тапкелге аракет кылам. Бардыгын чогултуруп, керек болсо бандитти да иштесек болот, чегараны кайтартып. Алла Таала ар кандай кылып жаратып коет экен. Айтпадым, эне 5 баласын бирдей көрөт деп. Мен өзүм ошого туура камданып атам. Шашкан иштин шайтан болот дейт. Өзүм жанагы кетирген башка партиялардын парламенттин катасын силерге мындай ачык эле айта бербей, эртең парламентке кирип калсам дагы чай ичип отуруп бир жакшы келишимди тапканга аракет кылам. Мына ошол мамлекет оңолоруна ишенем. Чоң рахмат берген сурооңа. Анда. Ассаламу алейкум. Абдурахим Хапизов, Бишкек гуманитарлык университети, доцент, саясатчы. Азыркы күндө сиз билесиздер, Чыгыш Түркстанда, Синжаң уйгур автономдук районунда 2 миллиондон артык уйгурлар Кытай түрмөлөрүндө азап чегип жатат. Кытайлар болсо уйгурга карата уйгур маданиятын, улутун кутаран катуу мындай грубый нарушение кылып атат. Билем. Чет элдерде болсо, mesela Австралия, США, немеде, Англия, башка жерлерде демонстрация, намайышлар болуп атат да. Энди азыр болсо, мен сизге мындай саясатчы катарында бир суроо. Ошо бул маселеге Чыгыш Түркстанда болуп аткан Мекен интимагы партиясынын позициясы кандай? Ошону бир эстип көрсөк. Бул эл аралык саясатка такал рахмат, биздин мугалим ага экен, университетте сабак берген. Бул чоң саясий деңгээлдеги суроо бердиңиз. Бул тышкы эл аралык саясатка келип такалат. Бүгүнкү күнү тышкы ички эл аралык саясат концепциясы бизде мамлекетте жок болуп атат, билесиз да. Ал эмес посолубузда кыйкырып чыгып, Министерство иностранных делде чоң жаңжал чыгып атат. Бул ар бир мамлекеттин өзүнүн эрежеси бар, эл аралык келишимдер бар. Биринчи ушунун себеби чыгып аткан маселени биз мусулман өлкөсү катары, бирок башка руханий багытка да мындай адилеттүү мамиле кылып, өзүбүздүн конституциянын чегиндеги концепцияны иштеп чыгып, Кытай мамлекети менен башка дагы алыс мамлекеттер менен биз өзүбүз туура келишимди токтом негизинде бекиткенге аракет кылам. Болбосо биз жанагы маселе айткандан чечилип калбайт. Эми уйгур бир туугандарыбыздын маселеси бул Кытай мамлекетинин ичинде болуп атат. Биз ага таасир кыла албайбыз, бирок саясий багыт катары биз саясий деңгээлде өзүбүздүн көз карашыбызды тышкы эл аралык саясатта айтууга жогорку деңгээлде оондо жанагы шосто айтууга милдетибиз бар. Ага эрк кайрат көрсөтүүгө аракет кылабыз. Эми давайте мындай кылалы. Инелердин ар бир адамдын убактын сыйлаш керек. Көп сүйлөсө мазмун кетип калат. Бул 3 неме 3 суроо берели. Анан мен так кыска жооп берип, анан бүгүнкү дем алыш күндө жакшы улантып, анан жанагы талкуулаган сөздөрдү терең ой менен жыйынтыгын эртең күндөр чыгаралы. Макулбу? Мына Нурсултан бер.
Мазар, урматтуу келген коноктор, урматтуу Эмре Ишимбаевич, Атыжан Нурсултан Бейшимбек уулу, Тогуз суроо айылдык кеңешинин депутаты. Менде суроо дагы сунуш эмес, бирок элдер суроо берип кетти го. Эмне кылып койдуңуздар? Кыскача гана бир сөз айтып келди, буну айтпай койсом акыйкатсыздык болуп калмак менин тарабыма. Себеби дегенде Эмре Ишимбаевич 2013-жылдарды 7 областан чулкан жаштарды итү бандык кыдыртып, жанында алып жүрүп, жакшы политик школа түзгөн. Кутка шүгүр, ошол политик школанын бүгүнкү бүтүрүүчүлөрү, башкача айтканда, айылдык кеңештин депутаттары, эл аралык журналистика тармагында журналисттер, симет тармагында, эл аралык оюндарда эң алдыңкы адистер болушту. Урматтуу туугандар, бир жерге мектеп же бир жерге садик салып беришти эмес. Ошол Темирбек Ишимбаевич окутуп кеткен политик школанын балдары бүгүнкү күндө ошол Кытайдан инвесторлорду алып келип иштетип атат. Ошол айылдык кеңеште элдердин ишенимине кирип депутат болуп атат. Силер айтып жаткан көйгөйлөрдү айылдык деңгээлде көтөрүп жатат. Кандайдыр деңгээлде болсо дагы бул кийинки муундардын өсүшүнө болгон бир аз болсо дагы салым. Ал эми биз дейм эле ошол алган политик школан эртеңки муундарга үйрөтүү болуп эсептелет. Биз мектеп салганды акча бергенде эмес, адамга акыл бергенде үйрөнөлү туугандар. Темирбек Ишимбаевич бизге багыт берди, биз ошол багытты эмгек жасадык. Ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Менин сурооңду берип коюң. Ассаламу алейкум, урматтуу агай. Эми мен да сизге кандай десем сыра эле суроого кетейин. Биринчи суроом бул мектеп окуучулар багытында билим берүү тармагында кандай десем көптөгөн иштерди жасап атабыз дейсиңер да. Анан ошол мектеп окуучуларды азыркы учурда өкмөт тарабынан ар кандай иштер жасалып атат да. Анан менин суроом, мектеп окуучуларына биз адеп сабак кирип атат азыр. Ошол сабактарга бекемди сүйүүгө үйрөтүү, лидерлик качествону жогорулатуу боюнча сабактарды киргизсек болобу? Экинчи суроом болсо, азыркы учурда той аштар асныкынан көп болуп атат да. Ошол мисалы бир райондун 30 жылдыгын бир район өкмөт тарабынан ондай бюджетке бир аз берилет, бирок баары эле район, областтын бюджеттерине такалып баратат. Ар бир ишчи. Үчүнчү суроом, ошондо деген биз кино тартуу китепке жазсак болот да. Үчүнчү суроом болсо, мен агай сизге саясатка эмес, бул кандай десем эмелер байкелерге эмес, мен бул чоң аталарга, чоң апаларга, энелерге бергим келет да суроонучу. Азыркы учурда жаштар деп ошо жаштар көп эме маселеси каралып атат да. Жаштар дегенде шайлоо учурунда жаштар курал болуп калат, ошо Азират айткандай. Ошо жаштарга качан токтолот, жаштар мындай курал болбой, жаштар туура багытка кеткенге. Жаштар азыр кандай десем, ачыгын айтканда жаштар азыр жардын кырсыгында турат да. Ошол качан токтолот? Жаштарды качан мындай туура багытка, качан туура нукка салганды улумун көрсөтөт бизге. Өзүм таштар кетейин, Токтомов талай ысык жаштар коомдук бирикмесинин жетекчиси болом. Рахмат. Анда эним сен да сурооңду бер, мен чогултуп. Анткени элдин тынчы кетип атат, биз аябай тартипке катыбыз да. Суроосун берип коюп кетип калышат, бири-бирин сыйлап айтабыз. Андан көрө келе кыска нуска. Салам алейкум. Первый вопрос. Есть ли у вас пути развития Кыргызстана на долгие годы вперед? Второй вопрос. И как вы можете решить проблему миграции из Китая в Кыргызстан? Это грозит нашей стране просто. Абсолютно верно. И третий вопрос. Как привлечь наши молодые умы, которые уехали за границу и не хотят возвращаться сюда? Когда услышат здесь, что здесь творится, они хотят сюда приезжать просто. Вот это вот меня волнует. Вот как вот это можно все сделать? Хорошо. И возможно ли это сделать? Я знаю, вы пойдете до конца за нашу родину. Ну, дальше уже здесь некуда. Понял. Атыңыз ким? Как вас зовут? Ким? Элдияр, да? Данияр меня зовут. Данияр, отлично. Саламатсызбы агай. Мен эки суроом бар болчу. Биринчи суроо мисал үчүн, сиз азыр Мекен ынтымагы партиясы менен бир алдыга карай жолго кетип баратасыз да. Мисал үчүн максат коюу бар да. Максат коюу менен ошол жаатында мисал үчүн сиз алдыны канчалык көрө билесиз деген суроого бергим келип атат. Данияр айткан эле суроо да. Мисал үчүн Мекен ынтымагын мисалга 5 жылда кайсыл деңгээлде жана өзүңүздү кайсыл деңгээлде көрөсүз? Анан экинчиси, бул Данияр байке айтып кеткендей, мисал үчүн азыр акыркы суроолордо чөп калды. Кытайдын мисал үчүн биз 2023-жылдан баштап максималдуу түрдө карызды төлөй баштайт экенбиз. Ушул карызды төлөөгө азыр 5 жыл ичинде кандай программалар менен сиз ушул карызды төлөй аласыз? Ушул жаатында кандай программаларды иштеп чыккансыз? Рахмат. Анда талай эним берген суроодон баштайлы, дагы суроону кошуп койгула. Суроону берели, анан мен чогултуп, кээ бир окшош болуп калса бир жооп берем. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз калкым. Мен аты жөнүм Сабыр уулу Амангелди. Мен Улуттук илимдер академиясынын Тил адабият институтунда ошол жерде дин боюнча, философия боюнча илимпоз болуп иштейм.
жана 8-каналдагы бала туура берди да, аябай суроонуч. Кыргыз өзүн духун, рухун жеткиликтүү деңгээлде иштеп чыгып таба элек депчи. Тактап айтканда, кыргыздын философиясы калыптанган эмес да. Ошондуктан биз европалык либерал экономика жана либерал демократия деген нерселердин өзөгүн түшүнбөй туруп, кыргызга көчүрүп келип атабыз да. Биз ушул нерселердин баарын, бул нерсенин баары Чыңгыз Айтматов жана сиз китебин көтөрүп да чыктыңыз, өзүнө тоолор кулаганда деген чыгармасында абдан мыкты берген да бул жердечи. Анткени капитализм бизге келип атат. Бул биздин духубузга, рухубузга туура келбейт. Мунун өзөгү индивидуал эгоисттик түшүнүк менен негизделген да бул маданияттын өзөгү. А кыргыз өмүр бою коллективдүү дүйнө тааным менен жашап келген. Ошондуктан мунун өзөгүнө таасир келбей атат да. Бул бир эле мисалда, мисалы ушул жерден ар бирөө ушундай тагдырга дуушар болсо керек да. Мисалы жеке менин пикирим, мен бир дос балам прокуратурада иштечү да. Өзүнүн бир тууганы кырсыкка кабылып, бирок мыйзамды бузгандыгы далилденсе дагы ошол адамды куткарганга аракет кылды. Мындай тагдырга ар бир кыргыз дуушар болуп калышы мүмкүн да. Бул тактап айтканда европалык баалуулуктун кыргыздын дүйнө таанымына жана философиясына шайкеш келбейт дегенден кабар берет да. А бул нерсе мамлекеттик деңгээлде, экономикада, юриспруденцияда, мамлекеттик башкаруу системасында дагы так ушундай да. А мындай багыттын проблеманы жеңиш үчүн кыргыздын өзүнүн өсүп өнүгүү багыты болуш керек. А сиз буга кандай карайсыз? Туура. Эми Даниярдын суроосунун чегинде болуп атат да, түшүндүм бала. Рахмат. Анда уруксат берсеңер, мен кыска нуска жооп берейин. Мен негизи келген максатым тартынбай эртең күнү айтат, интернеттен акылды сүйлөп коюп отурат, же биздики менен келип саламдашып коет деп. Мен тартынбай мына бул инимдердин берген суроосун угуп алайын деп келдим. Анткени башында согушту кантип баштадым? Акылды адам күнөөнү өзүнөн издейт, акылсыз адам бирөөнөн издейт. Мен өзүм күнөөлөрүмдү издеп жүрөм. Эмне себептен элиме үнүм жетпей атат? Эмне себептен элдин башын бириктире албай атам деп. Анда суроолор көтөрөйүн. Адептүүлүк тармагында мектеп эрежесине киргизсек болот деп Таалайым суроо берди. Бул маселе көп өнүккөн мамлекеттерде чечилген, чын айтайын. Бирок бели каты элек балага штанга көтөрбөйт дейт. Биринчи улуттук тилди үйрөтүп, улуттук салтты үйрөтүп, жанагындай нукура бешиктеги биздин улуу тарыхыбызды үйрөтүп, анан ошо руханий байлыктын маанисин түшүнгөндө, анын таасири коомго кандай үлүш алып келет, же болбосо чыңкылчылык алып келет, ушунун баарын түшүнгөндөн ал мектеп билимдерине киргизип туура бериш керек. Анан өзү кайсы сезимде кандай руханий жагын тандайт, биздин билим берүү сапатынан бүтөт. Мен ошо макулмун, бирок аны бир 2-3 класстын баласын окутпаш керек. Ал бала байкуш мороженыйды ойлойт, угунчукты ойнойт. Биз кичине багы жогорку класстарда, жогорку окуу жайларына ошондой билим берүү концепциясына киргизсек, биз жанагы радикалдык жакка өтпөй жакшы руханий тарбиялабыз. Буга мен макулмун. Экинчиден, Данияр тигинлеринде суроолор окшош болду. Ата баласына тарбия берет экен. Кантип аял алып, кантип турмуш куруу, өзүн түптөп кеткен окат жайын кантип сактап калуу деп бир өмүр баянына болгон бир насаатын айтып кетет экен. Ошонун негизинде мамлекеттин да бир өнүгүп кетүү, бир кандайдыр багытта келе турган өзүнчө бир вертикал бир вектор болот. Чындап келсе, муну Америка өзү демократия жолу менен тааптыр, кээ бир мамлекеттер радикалдык жол менен тааптыр. Мисалы үчүн, ислам өлкөлөрүндө шарият конституция кылып, ресурстук мамлекеттер нефтисин, газын сатып, анан ар бир адамдын, ар бир коомдун өзүнүн бир табигаттык мүмкүнчүлүгү бар да. Биринчи мүмкүнчүлүгү бул ошо эли болот экен, адамдык ресурсу. Ошонун мүнөзү, тарбиясы. Экинчиси, анын жер жүзүндө жайлашкан мекенинин жери болот экен. Жанагы кен байлыктары, өзүнүн 198 000 квадраттын жери. Үчүнчүсү, жанагы географияда жайгашкан кошуна мамлекеттер болот экен. Ошолордун баарын жагдайын эске алып туруп, өзүнүн өнүгүп кетүү багытын негиздеш керек экен. Мисалы үчүн, профессор түрмөгө отуруп калса сабак бере албайт да байкуш. Ал жерде башкача шарт да. Бирок ошол жерден да өмүр куруш керек экен. Өзү биринчи ошол жердин эрежесин үйрөнүш керек экен. Анан бирок ошолорду тарбиялап, профессор өзүнүн таасын тийгизип, түрмөдө отурган адашкан балдарды өзүнө тартып алат экен. Мына ошол сыяктуу биринчи азыркы бүгүнкү жагдайды алып, мен өзүм ошо аралашкандан кийин Кыргызстандын эртең келечегин өнүгүп кетүү багыты бул нейтралдуу мамлекет болсок, тышкы карыздарды кантип жабабыз дейбиз, тышкы карыздын чечилбес маселеси жок. Биринчи ошо тышкы карыздын эмне себептен түптөлгөнүн аныктап, азырда улам чогулуп атат. Биринчи ошол процесс токтош керек. Экинчиден, ошонун тышкы карызды чечүү жолдорун табыш керек. Аны бирөөнөн алып бирөөнө берип койсоң маселе чечилип калбайт да.
Биринчиден ал өкмөт тарабында ошол жанагы маселенин кетип аткан терс багытын токтотуп, анан экономика деген ким? Экономика элде. Жана 120 депутат эмес. Бир саясатчы мен эмес, баарыбыз эле пендебиз. Биз 5 миллион эл багаламыз. Элге эртеңки күнү мына ушул эрежени чечиш үчүн момундай багытка өтүүбүз керек деп атайын мыйзамдарды кабылдаш керек. Бул маселени мына Кореяда басып өтүшкөн, Сингапурда, Россияда да басып өтүшкөн. Бизде мисалы үчүн өтө баалуу стратегиялык аймактар бар. Мен айткандай кен байлык, акча каражы саясаты. Мына бүгүнкү күнү мына акча каражатын сайлага тейлеген банк системасы элдин баарын кредитке отургузуп койгон. Көп кирешилер табылат, бирок ошонун негизинде биз казынага да акча түшпөй калган. Мына ошонун баарын эртеңки күнү элге жеткизип, биз мамлекеттик казына түптөө мыйзамдарын парламентте кабылдашыбыз керек. Ошол багытты иш аткаруу милдетин өкмөткө жүктөшүбүз керек. Өкмөт болсо жанагы жаш балдарды кадр кылып таап, ошонун жанагы инвестициянын булагы менен казынанын түптөө эрежесине жол ачып, анан түшкөн кирешени мааракелерге чачпай, маареке келет, мен дагы каршы эмесмин. Ошол мааракенин эсебине бүгүнкү жанагы чогулган маселеге көңүл бурай койбой, биринчи тышкы карыздарды жаап, коркунучтан биз алысташыбыз керек. Анан милдет дегенде бар. Вексель деп коет, мамлекеттик баалуу кагаздар деп коет. Эми кыргыздар эле сактап калат да. Ошол ишмер балдарга мамлекеттин эсебинен баалуу кагаздарды чыгарып, бул дүйнө басып өткөн. Урматтуу кагылайын элим. Ушул кагаздарды элиңерге салымыңар болсун. Мамлекеттик баалуу кагаздарды алып, бүгүнкү күнү өтө буктурмага алып калган акча каражы саясатыбызга экономика жол аша жардам берди деп, мына жанагы Южный Кореянын президенти кайрылгандай, Рузвельт кайрылгандай, биз мамлекеттик бүгүнкү карызды жабуу оор маселесин жеңилдетишибиз керек. Анан үчүнчү жагы бар. Эки адам бири-бирин укса маселе чечилет дейт. Өкмөт башчылары өзүн туура алып жүрүп, ошо Кытайга барып, келишимге туруп, Россияга барып, убактылуу биз боордош мамлекеттербиз. Жанагы койгон милдеттериңердин мөөнөтүн узарта туралы. Биз кичине чарбачылык түптөп алалы. Бул карыздан биз качпайбыз, убагында алып алыппыз. Милдетти биз кадыр-бас кетирбей төлөп беребиз деп, мамлекеттин тышкы саясатын биз өкмөт деңгээлинде, парламент деңгээлинде түптөшүбүз керек. Бул жанагы карыздарды жабуу. Экинчиси, мисалы үчүн ар бир адам айылда өзүнүн эсине караша, бирөөсү чай алат экен, бирөөсү май алат экен, бирок айылда баары мал багат. Бирок магазин жок экен. Акылдуу адам бир магазин ачат. Туз сатат, май сатат. Бирок баардык ошонун май сайын сатып отуруп, тиги магазин саткан адам айылда байыйт. Анан караса, магазин чечти, пилорама жок экен. Ал пилорама салат. Ошентип отуруп, айылдан акылдуу адам эң астына умтулуп чыгат. А бизде карасак, Кытайдын маселеси бар экен, Өзбекстандын маселеси бар экен. Аларда жок товарды, ошолда адарда жок шартты түптөгөнгө мамлекеттин илимий жолу менен издеп чыгарат. Кытай 1,5 миллиард бар экен. Биз эт сөөгүбүздү өткөзө албай, тет Россияга 3000 километр ташып атабыз. Бирок бензин көп кетет экен, алыс экен. Бул жерде турган 150 километр Уйгурстанга ташысак, тамак аш жүзүп турбай, эмне азап чегип тияка ташып атабыз деп. Бирок ошол өндүрүш ишкаларын сата турган жол началы. Жол бул сооданы кыймылдатат, соода экономика кыймылдатат. Мына ушундай илимий жолдун багытын бизде табигаттын жанагы жаратылыштык мүмкүнчүлүгү бар. Элдин күжүрмөн эмгекчил мүнөзү бар. Жана суу башы бар, кен байлык бар деп, ошол байлыктарды биз эртеңки күнү туура иштете турган концепцияны иштеп чыгып, ошол концепцияны алып бара турган билимдүү адамдарды өкмөт кызматкерлери камдап, жанагы ал деген бир айда эле бүтүп калбайт да. Бала 9-10 жыл мектепке барат, университетте ошол сыяктуу жанагы 20 жылдык, 30 жылдык ишке аша турган мамлекеттик жанагы стратегиялык өнүгүүнү кабыл алыш керек. Бирок жөн эле кабыл алып койсок ишке ачып кетпейт. Аны кайсы каражат менен иштетебиз? Кандай жолу менен деген иш пландарын биз элге жарыялап ачык айтышыбыз керек. Анан бүгүнкү күнү мына кылабыз, тигини кылабыз деп айтып атабыз. Анан айткан иш аткарбай калып, элдин баары биз эч кимге ишенбейбиз, болбой калды деп, мына 30 жылдан бери адашып атабыз. Мен муну партиянын эртеңки күнү программасы катары айтам. Бүгүнкү жолугушуу менен бүтүп калбайт. Эртеңки күнү чоң брифинг уюштуруп, саясий багытымды мен аныктап кеткем, интернеттен карагыла. Мамлекеттин социалдык, экономикалык тармагында өнүгүп кетүү багытын мен коомго жарыялайм. Ошого көңүл буруп уккула. Ал программанын негизинде айыл чарба маселесин чагылдырам. Биздин социалдык маселелерди чагылам. Билим берүү тармагын чагылдырам. Коопсуздук маселесин, өзүбүздүн билим берүү тармагы эмес, медицина тармагын, эл аралык саясаттарды, ошонун баарын эртеңки күнү силер туура кабыл алсаңар, элге жеткизгиле. Мечеттен бир тапаны жок Куран менен чыгып, элдин баары намаз окуп калышты. Биз ошол маалыматты туура жеткизсек, жана Данияр айтып аткан биздин экономикалык багыт коомдун туура кабылсасы менен өкмөт чегинде чектелет. А бүгүнкү күнү эмне кылып атабыз? Шайлоо калганда анча-мынча окаттуу убада берип атабыз, казан кашык таратып атабыз, кайдагы заводдорду убада берип атабыз. А завод жөндөн-жөн салынып кетпейт. Мына биринчиден завод фабрика салуу үчүн энергия булагы керек. А биз 20 жылда бир энергия булагын тапкан эмес. Болгону бир Газпром бар.
Газпром ертеңкіні Путиннің орнына Жириновский келіп қалса, машинеңер жүрбей қалады, будай сеп албай қаласыңдар. Башқа энергия бұлағымыз жоқ. Ошон үчүн 30 жылда бір гидроэлектр сатып алыппыз. Энергия бұлағыңар жоқ болса, заводыңар иштебейт. Значит, ертеңкіні өкмөттөн энергия бұлағын түптөө ережесін иштеп чыгарат. Экинчиден, акча каражы жоқ болса заводты салынбайт. А биз жалаң карыз кылат экенбиз. Карызды бул пайызы менен алат экенбиз. Жок, жанагындай өкмөттүн казынасын түптөп, ошол завод фабрикасы сатылган арзан акча булактарын биз ишмер балдарга өкмөт тарабынан жана Путиндей, Эрдогандай кылып бөлүп берели. Жанагы Трамптай кылып. Анан энергия булагын камдап берели. Бирок мыйзам чегинде ошол ишмер балдарга милдет коелу. Сен ушул биз берген жардам үчүн биринчи алгачкы жолу биздин жарандарды ишке аласың. Биздин аймактарга салык төлөйсүң. Бирок сенин эртеңки күнү оокатың өтүш үчүн биз атайын соода саясатын туура жүргүзүп, сенден чыгып аткан өндүрүш ишканалардын товарын чет өлкөдөн киргизбейбиз. Сага налогду азайтабыз. Бирок эртеңки күнү тышка товарың сатып бизге киреш алып келсең, биз сага медаль тагабыз деп биз ишмерлерге да саясий чечимдер чыгаралы. Мына ошондой программаны Данияр иштеп чыксак, муну Путин да иштеп чыккан, Кыргызстандын өнүгүп кетүү модели пайда болот. Мен муну деген көптөн бери ойлонуп жүрөм. Бекеринен жанагы Баткенди, Жалал Абадты айткан жокмун. Мен ар кайсы жерде жүргөн элдин мүнөзүн да байкадым. Элдин талабын да байкадым. Эмне үчүн алюминий билем. Мына Жалал Абадта темир жатканын билем. Бирок ошол темирди сатуу үчүн биринчи темир жол салыш керек. Анткени биз эле жалгыз бир темир жол менен элалык базарга чыга албайбыз да. Биз өзүбүз аны алып жей беребиз да. Биз тышкы базарга чыгышыбыз керек. Жанагы магазин ачып алып кошунага саткандай. Качан гана биз тышкы өлкөгө өзүбүздүн өндүрүү ишканаларыбыздын товарын сатсак, биздин казынага келишим түшөт. А бүгүнкү күнү биз эмне сатып атабыз? Кен байлыкты да алдатып ийдик. Акырында суу кодексин туура эмес алып, суу кодексин алдатып ийдик. Эми мигрант кылып, мына биздин жаш балдарды экономика көтөрүп турган кадрлар сатабыз. Мамлекеттин эң чоң байлыгы бул адам ресурсу. Ошол адам ресурсун туура колдоно турган биз жанагы билим берүү тармагын концепция кылып, 10 жылдык, 20 жылдык кылып мамлекет деңгээлинде элге жеткизип парламентте кабыл алалы. Мына ошондо гана мамлекет өнүгөт. Башка жолу жок. Анан баарыңар айтып атсыңар, сиз муну кыласыз дегендей кылып. Мен жөнөкөй пендемин. Саясатта бийликке да барган эмесмин. Өзүмдүн пенделишик кылып тапкан оокатым менен шайлоого катышып, болгон гана иш аракети менен болгон билимимди берип жүрөм. Ар кайсыга мектеп ача албайм. Ар кайсы мектепке жада калса президент ача албай атат. Парламент ача албай атат. Өкмөтүбүз кедей. Анан силер айтып атсыңар, Асанбекке тигини кылып кой, муну кылып кой деп. Болгону гана 1 миллион мигрант, 1 миллион, 2 миллион карапайым элдин ичинен жанагы айткан маселени жеткизейин деп, жанагындай телевизорго чыгып алып, кыйкырып чыгып, интернетке какшап, келгиле баардыгыбыз биргелешип, ошол багытка аракет кылалы. Ошол аракетке умтулган адамдарды өкүл кылып шайлап, мүмкүнчүлүк берели деп, мен жана партия түптөгө аракет кылдым. Биргелешип аракет кылалы бир туугандарым. Эң негизги силерден өтүнөрүм, келечегиңерге чоң максат койгула, ишенгиле. Адам ишеними жок болсо, өмүрү да кыска болуп калат. Бир күн болсо да үмүттөнүп жашаш керек. Мен өзүм ишенем. Анан эмне үчүн айтып атат? Сиз жанагы иш ашарына көзүңүз жетип турат дейт. Анткени мен билим тармагыма таянып, мамлекеттин кичинекей башкармачылыгы түптөлсө, Кыргызстан өзүнүн кадыр барктуу ордун табарына көзүм жетип, илим жолу менен көрүп турам. Ошого жардам бергиле. Чоң рахмат. Ашыкча туура эмес сүйлөп койсом, интернет булактарынан жазып тургула. Кошуна колоңдорго, жора жолдошторуңорго жылуу салам айтып койгула. Мен өзүм силердин кадыр баркыңарга татыктуу жүргөнгө аракет кылам. Мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт, жаңылбас оз болбойт дейт. Аша чегип кетсем, аларды өзүм ар дайым күчтүү адам өзүнүн калпын же болсо катасын мойнуна алат дейт. Мен өзүм да адам катары түз жүргөнгө аракет кылам. Эгерде түз жүрсөм, жанагы 120 депутат менен тил табышам. Балким жанагы партиялар менен тил табышабыз. Алар да өзүнүн түшүнүү деңгээлинде кыйкырып өкүрүп атат мен сыяктуу. Бирок баары бир адилеттүүлүктүн өзүнүн багыты бар да. Ошол адилеттин багытын көзүм көрүп турат. Эртеңкини туура жеткизсек, Кыргызстандын эли эртең биригип, бүгүнкү туңгуюктан чыгаарына көзүм жетип турат. Баардыгыңарга ийгилик, баардыгыбыз даяр бололу, аман эсен болгула. Şef